Азыр бул жолу биз самолет менен келбедик. Келип эле бир жерди көрүп, бир жерди тартып кетип калган жокпуз. Ошондой болбосун деп атайын өзүбүзгө өзүбүз жолду татаалдаштырып, монтип машина менен баратабыз. Кече оштон чыкканбыз, түнү келип Эркечтамда жатканбыз. Эркечтамдын кемчиликтеринен айта кетейин эми ошо сөз арасында. Эркечтамга оштон Эркечтамдын аралыгы 250 чакырым экен. Анан ошол 250 чакырымды басып өтүү бир 3,5-4 саатты алат экен. Оштон чыккандан кийин жол негизинен жакшыдай эле көрүнөт, бирок абдан жүк ташуучу машиналар көп. Мисалы, муну тетигинде көрсөң, ошол машиналардын бардыгы азыр Эркечтам аркылуу ошол Кыргызстанга өтүп, Кыргызстандан нары Кыргызстанда калчусу Кыргызстанга калып, анан жок Өзбекстанга, Тажикстанга өтчүсү андан ары өтүп кетет. Анан ошон үчүн жол тар. Биздики болгону бир багытка бир эле тилкелүү жол. Ошон үчүн болгону эки тилкелүү жолдо аябай жол тар. Бири-бири менен кагышып кетүү коркунучтары өтө көп. Бири-бирин абгон алган учурлары бар экен, мына чоң КамАЗдардын чыга калган учурлары бар экен, аябай кооптуу болуп калыптыр. Жолдун тарлыгынан улам. Анан ошол машинанын трафиктин көптүгүнөн улам. Эгер сиз органдарга арызданбай, президентке кайрылбай, блогерлерге жалынбай эле үй алууну кааласаңыз, анда эч экиленбей Golden House компаниясына келиңиз. Себеби Golden House'тан үй алсаңыз, курулуштун бүтүшүн саргайып күтпөйсүз, батирлеп жүрбөйсүз, сахар, давление, инфаркт болбойсуз. Ал бул деп акчасын санаганыңызча монтип бүтүрүп, дарбазасын коюп, суу, свет, газын улап, колуңузга документтин карматып коюшат. Golden House утурумдук пайдага эмес, бөлүктүүлүккө умтулат. Анан дагы бир кемчилик, мына талдык аябай бузулуптур. Талдык ашуусу талкаланып эле калыптыр. Ал жерди батыраак оңдоп, мындай бир аз адам жүрө турганырөөк абалга алып келиш керек экен. Андан бери келсек, Сары Таштан бир аз өткөндөн баштап эле монтип оор жүк ташыган фуралардын турганын көрөсүн. Бардыгы ошо кезек күтүп, ушу Кытайга кирем деп турушат. Арасында жүктүүсү бар экен, жүксүзү бар экен. Ошентип түнү келип Эркечтамга орношолу, ушул жерден меймангана таап жата калалы десек, меймангана жок экен. Такыр. Анан ошол жерде биз эмне кылдык? Биз бардыгыбыз баягы кезек күтүп турган, өздөрү уктап аткан шопурлардын жанагы фураларына, кабинасына бирден орун болот да, эми булар чыгымды аз кылалы дешип, экиден шопур жүрбөстөн көбүнчө бирден шопур жүрөт экен, бир ошондуктан баягы бирден орunu бар экен. Ошон үчүн бөлүнүп 4 адам операторлорубуз менен бирге бөлүнүп фураларда жаттык. Мен бир фурада жаттым, бул бир фурада жатты, шопурларга шерик болуп дегендей. Ошодон орун сурап анан жаттык, эптеп түнөдүк. Абдан суук, чаң, шамал. Москвадагы боордошторго оорустардын оозун ачырган, ооруну кууп качырган айтылуу Алибековдун клиникасын сунуштайбыз. Тишиңиз ооруса да, ичиңиз ооруса да, онтоло оонап жатпай, Ваш доктор Алибеков клиникасына баш багыңыз. Сапатына баасы бап келген Ваш доктор Алибеков клиникасы Москвадагы Измайловский метронун 3-парковая 12 дарегинде жайгашкан. Клиника укол саю, сүннөткө отургузуу, тиш дарылоо кызматтарынан сырткары кош бойлуу аялдарды каттап, төрөткө чейин байкоого алат. Дарт аныктоого зарыл анализдердин баарын аткарат. Алибековдун клиникасында үй бүлөлүк дарыгерден баштап терапевт, стоматолог, хирург, гинеколог, невропатолог, травматолог, уролог, кардиологко чейинки дарыгерлердин мыктылары топтолгон. Клиника заманбап лаборатория жана эксперттик класстагы УЗИ менен жабдылган. Бул клиника Яндекстеги рейтинг боюнча Орусиялык клиникалардын алдыңкыларына кирет. Саламаттыгыңызга сак болуңуз. Анан чыгып бул жакта жанагы адамдар менен сүйлөшүп калган учурда көбүнчө биздин Кыргызстан тараптын шопурлары мени тааныйт экен, ошон үчүн айтып атышат, дырыс монун айтсаң болот, тигини айтсаң болот дешип. Ошолордун айтсаң болот деп аткан көйгөйлөрдүн бирөөсү бул Эркечтамда тазалыктын начарлыгы, дааратканалардын жоктугу, толуп калгандыгы. Ошону абдан көп айтышты. Бир эмес, экөө, үчөө кайра келип ошол Ыдырыс мырза ушуну айтпасаңыз болбойт, аябай болбой калды дешип атат. Биз намыстанып атабыз дегендери бар. Мисалы, Кытайдан айдоочулар келет, алардан намыстанабыз дейт. Тажикстандын ушундай бажы посттору бар, аларда деле түнөп жүрөбүз дейт. Аларда шарт абдан жакшы, ичинде туалеттери бар, душтары бар, шопурлардын эс алганына абдан жакшы дешет. Бизде ошондой шарт жок деп абдан катуу айтышты. Аларды мен тартыпта калдым. Ачкимде видео камерам бар, ошол сүйлөшүп аткан учурунда ачкиме тартканмын, аны да тиркеп коем буюрса.
Али чоңдорго жетсин, бир аны якта түссөң мына стоянкагачы туалет менен айырмасы жок. Наркы жакпы? Бир чагылдыр бир чоңдорго бир неме көрбөйсүң. Ошондо эмнесин айтыш керек азыр? Эмне кылыш керек азыр? Ошону айтсаңыз. Я мусордай жада сасып. Туалет эми мындай үйлү болгон киргенге невозможно, сайга чыгасың. 500 сомдон пул алышат. Бир жашына тазалап, иретке келтирип койсо, бир чоңдорго неме көрбөйсүң. Порядка керек, порядка. Бир саал ойгонобу дейт. Мен азыр сиз айтып аткан нерсе тартылып атат. И ошол чоңдорго кайрылганыңыз ошол кетти. Ол ушундагы себеп. Киресин айырма жок да Афганистанда. Тазалык деген жок. Мына жол. Анан дагы бир нерсе, маселе. Наркы жактан жана мен кеч түнү келе атканда канча бир 10 километрби? Эмне КамАЗдар тизилип турат жолдун боюнда? Карташтан өтүп токтогон. 30 километрби? Очередь. 60-тын нарагы. 60 километрге созулган пробка болуп атабыз. Тузугун абетте келгенмин, ошо өчүткө токтоп. Кечкурун саат 12-де кирдим. Ровно 12-де кирдим. Эмнеге андай болду? Эмне машина көппү же стоянка бошобу? Саламат. Болду, түшүндүм. Тазалыгы кичине осура. Жок дегенде пробканы жойбосо да тазалык жойбойсуң дейсизби? Калган өлүп кетсин. Тартып койбойсуз. Мына Өзбекстанданчы, үзгүсүздө мына жерденчи. Кытайга киргени бар. Кытайдан турист болуп чыкканы бар. Через Кытай кирген француздар келет да, мен жайлама келдим. Жылда Кытайга кирип кетет. Машкарлап кетишет, мына жерде даже билетиңер жок. Ушуну тартып бир неме кылбайсыз. Жарайт. Эми главный источник мына түштүк регионда главный источник ушул Эркештанда. Мына да канчалаган машина бар. Ооба. Канчалаган адамдар кирип чыгып атат. Амане асфальт болбосо, хотя бы элементарный туалет салып койсо. Ооба. Тазалык менен порядка. Ооба. Туруп, ушуларды бир Анан түнүндө сиз келесиң түн жарымда. Келгениңде документ кылайын десең, видео кылып туруп, мына буткага кел деп туруп жөнөтүп кой. Келип алып өзүңүз эле бир көрүңүз ушу буткалардын арасынан кайсы офис экенин бизге жүрө бересиз. Ушуларды эми иретке коюп, алдына бир номер коюп, кичине бир азыр 21 кылымга бир кичине бир порядок кылып берсе дейт. биз признавать этпеген, биз өзүбүз Мына мечиттин аркасынан бери документ кыла турган болгон. Эми чындыгында шарт жок. Жүрө бересиң жүргөнгө ар жерде ушуну издеп. Түн жарымда. Мен келсең да бу балдар ойгоно койса, эртең саат 9-дан кийин кел дешет. Анан отурасың акый. Эме да биз признавать этпеген, биз теңсинбеген Тажикстандын терминалына барсаң, туалети, душы, сусу менен бар да. Биз мына жерде караң, Тажикстанга көп болсо күнүнө келсе 60-70 машина кирет. Ана 100 машина келсе. Бизге караң, күнүнө 600 машина кирет, 600 машина чыгат. Ошо одан да көп. Шunu bilesiniz. Ушул вагондорду деле бир мындай токтарынан коюп берсе жакшы түшүнүктүү. Анан бул жака өткөндө бир эмес 3 жерден 3 жолку текшерүүдөн өтөт экенсиз. Ошол 3 текшерүүдөн 3 посттон тең өттүк. Бул жерди зымкана деп коет, ошо Эркештамдан бери өткөндөгүсүн, Улучат тарапка өткөндөгүсүн. Анан баратабыз азыр. Бул жактан бизди Кытай тарап тосуп алып, жанагы силерге эмне керек, эмне кызыктуу, кандай жардам керек, кайсыл айылдарды уюштуруп берели, кайсыл айылдарга барасыңар деп жакшы кичпейил мамиле менен тосуп алышты. Бизге машинаны беришти, бирок машинанын, мейманкананын, тамак аштын акчаларын бардыгын өзүбүздүн эсебибизден өзүбүз төлөйбүз. Бул баягы Кытай өкмөтү уюштуруп, анан Кытай өкмөтү бизди антип бергиле, мынтип сүйлөп бергиле дегендей маселе бул жерде жок. Ачык айталы, бул жеке менин демилгем менен уюштурулган нерсе болуп атат. Атайын ушул Кыргызстандагы кыргыздарга, Кытайдагы кыргыздардын жашоосун, алардын оюн, мүдөөсүн түшүндүрүп, жеткирип берейин деп атам. Сиздерге кызык болсо керек экен. Өттүк азыр эми. Азыр ошол зымканадан өтүп, Эркештамдан кийинки посту ушул жерди зымкана деп коет. Ошол зымканадан өттүк, эми биз Улучатка баратабыз. Улучат ушул Кыргызстандан өткөндөн кийин келе кыргыздар жашаган биринчи шаар. Мурда айыл деп эсептелчү, азыр шаар болуп калган. Кадимкидей көп кабаттуу үйлөр бар. Азыр мен парктары дагы сонун, көчөлөрү сонун,
көп жерлери 6 тилкелүү жолдор. Ошолордун бардыгын көргөзүп берейин. Азыр ошол жака баратабыз. Ага чейин азыр бир жыгым деген айыл бар экен. Ошо жыгым деген айылга тийип койсок деп атабыз. Андан ары анан улуу чатка барабыз. Эртең менен саат 9-дарда чыктык. Ошол эмеден посттордон текшерүүлөрдөн өтүп келгенге чейин мына саат уже Кытайдын сааты боюнча 2 болуп калды. Түштөн ооду. Негизинен ошо Кытай тарабы дагы эркеш тамдын. Кытай тарабы ошол Кыргызстандын природасына, Кыргызстандын жаратылышына абдан окшош. Эркеш тамга чейин дагы те талдыктан баштап эркеш тамга чейин дээрлик дарак жок. Дарак өспөйт, абдан суук. Бийиге салбайт. Ошол сыяктуу эле мына Кытай тарапта дагы ушундай экен. Мисалы мына Кытайда азыр Кытайдын ичинде баратабыз, эми Кытайдын территориясында баратабыз мындай алганда. Улуу чатка карап. Карасаңыз жөн эле жылаңач жайда кадырлат. Достор, мына эркеш тамдан чыккандан кийин эле ошол улуу чат тарапка карап жүргөндө бир 20-30 чакырымдан кийин бир кыргыздын айылы бар экен. Ал Кара Терек деп аталат экен. Кара Терек ушул айыл экен. Кичинекей айыл, көп деле адам жашабайт экен. Анан ушул кичинекей айылга дагы Кытайдын бийлиги мынтип асфальтты алып келиптир. Асфальт мына жерден бар экен. Анан түнкү жарыктандырууну алып келиптир дагы. Ага баягы мына күн панелдерин коюптур. Элдердин үйлөрү илгеркидей мындай жапыз экен. Анан мына жактагы мындай сайдын ташын алып эле ошол таштардын курап ошо таштарды жыйып отуруп эле анан дубал кылып, анан бир ар жерден ылай таап, ошол ылайды эле чаптап үй кылып отурушчу экен. Кийин Кытай бийлиги буларды мындай кылыптыр. Мынтип ошол эле үйлөрүн бузуп салып, тетигинде турбайбы четтеги. Ошондой жапыз үйлөрдү бузуп салыптыр дагы, анан кийин мындай чоң үйлөрдү салып бериптир. Анан ушуга отургузуптур элди. Эми негизи мындай карасаң, негизи эле кыргыздын бир өзгөчөлүгү ушул экен да. Кайсыл жерде тоо болсо, анан мынтип агып турган мындай бир суусу болсо, ошол сууга эле отурукташа берген экен. Азыр мына бир арык суу агып атат. Наркы жакта жайылып мына сайдын ичинде дагы агып атат. Анан ушул суу бар экен, анан жайыгыраак жер экен, тоонун ичи экен. Ушул жерди жайлоо кылып алышып, анан ушул жерде кыргыздар жашап туруп калышкан экен. Анан азыр сурадым буларданчы. Бул кандай, бул кайсыл кыргыздар десем, бул түпкүлүктөн ушул жерде жашаган, мурдатан ушул жерди жердеген кыргыздар дейт. Анан көрсө мындай экен да, бул жер ошол кыргыздардын эле жери экен. Жанагы Мао Цзэдун менен жанагы Сталин отуруп алып чек-араны чыйганда, ушул тоонун кыркасы менен эле ушундайынан деп эле шарттуу түрдө эле чек-араны бөлүп коюшкан экен да. Анан бул жакта ушу тоонун бул бетинде калып, кыргыздар деле наркы бетинде калып калган экен. Анан эми бир жагынан айтам да, эми бул бир жагы тагдыр экен. Көрсө, мисалы азыр бизде чек-аралар бул улут менен бөлүнбөйт экен да. Анан чек-аралар эч качан баягы идеалдуу чечилбейт экен. Анан ошон үчүн жанагы мисалы биздин Ошто, мисалы өзбектөр көп. Кыйла эле көп да эми. Талас тарабыбызда мисалы казактар көп дегендей. Анан биздин эмеде мисалы Өзбекстан тарапта да кыргыздар бар. Анан ошол кыргыздар жашаганды мынтип бөлүп алыш деле кыйынбы? Кыскасы ошол чоңдордун ошол шарттуу түрдө бөлүнгөн жерди бөлүп койгондун эсебинен эле ошонун айынан ушундай болуп калыптыр. Азыр мына айылда адам аз дейт. Адамдардын көпчүлүгү жайлоого чыгып кеткен дейт, тоого дейт. Ушундай. Азыр эми мен сиздерге ушул үйлөрдүн архитектурасын да бир көргөзүп берсем дейм. Светти алып келиптир, сууну алып келиптир, асфальттап жолду алып келиптир. Тоонун арасындагы айыл экен. Азыр мына короолоп коюп, мисалы мына бизде матаскил дейбиз го, же матсекил деп коебуз. Ошол матсекили турат. Үйүн мынтип короолоп коюптур. Бул бир эмес, эки үй бүлө окшойт. Ортосунан эме болуптур, бөлүнүптүр. Дубалдын аркы жагы өзүнчө, берки жагы өзүнчө. Бизде илгери муну корпус деп койчу эле. Корпуста жашагандар деп. Ошентип корпустарды куруп, анан корпустун бир тарабын бир үй бүлөгө, экинчи тарабын экинчи үй бүлөгө берген окшойт. Мына.
ошол Кара Терек айылында кыргыздар жашаган үйлөр. Азыркы заманбап үйлөр. Мында азыр интернети бар, свети бар, суусу бар дейт. Азыр ошол үйдүн ичин дагы кирип көргөзүп берейин. Үйлөрдүн ичи кандай, шарттары кандай. Булар мынантип жаап коюп, байлаганы байлап коюптур. Мына кара кулпун илип кеткени илип кетиптир. Кыскасы ушундай. Анан бул жерде жашап аткандар деле бар экен. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Борсок, рахмат. Азыр. Эже үйүңүздөрдү көрүп чыксак болобу? Болот. Үйүңүздөрдө нелер бар? Кандай оокат, кандай байлыгыңыздар бар? Бул жакта? Бул жак мейманкана экен, э? Буту чечип киребизби? Чечпей киребизби? Бул жерге чейин пол болот экен, э? Анан мындан биягы эме экен. Кадимки мынау биздин шырдак колдонулуп атыптыр азыр дагы. Төшөктөрүңүздөр бирок мынау бизден не деп койчу эле? Кеште. Жер төшөк деп коет, анан дагы эмне? Жууркан деп коет, а? Бизде ушу кеште мына бул балтыркыл колдо тигилген кеште. Мынандай ийилип сайып тарткан. Анан мунуңуздар бир аз энсизирээк экен, а? Бизде мынчалык кылып канча бир 90 сантиметр. Энсизирээк кылбасак болбойт да. Неге? Батпай каласыздарбы? Анткени көрпөчө энди болсо сынына чыкпай калат. Ошого ушундай энсизирээк кылабыз. Олтурганга дагы эпчил болот. Көп эле жайылып отурбайм деп. Деген. Зато эме экен да, мына отурган жер энсиз болсо, дасторкон чоңураак болот экен. Дасторкон чоңураак болот, ооба. Оокат көбүрөөк батат экен, а? Идиштер көбүнчө мынандай экен. Мындай идиштер бизде жок. Илгери бир Кытайдан бир келди эле ушундай идиштер, э? Мындай идиштер бар экен. Буларга эмне саласыздар азыр? Азыр буларга жемек салам. Жемек, мисалы мынага эмне саласыз? Буга камп салам. Наркыга чылан салам. Буга кант салат экен. Буга эмне дейсиз, чылан? Чылан, ооба. Чылан деген эле? Чыланчы. Эмне жасалат ал? Камырбы? Жок. Тарахтан өсүп, чылан дейбиз. Жей турганбы? Кызыл. Буга эмне салынат? Алма жуйса, шаптол, өрүк деген. Алма, өрүк, шабдал барбы? Бар. Чындап эле? Ооба, чындап эле салмакчы. Мунун буга эмне коюлат? Нан, азыркы мен пиширип аткан борсокту нандын үстүнө коебуз. Бугач? Наваз салабыз. Наваз толтуруп саласызбы? Ошонун баарын жеп койшобу? Ичип койшобу? Чайга салып ичсе жешет эми. Мунулоргочу? Аларга да бир кыл жемектерден салабыз. Ошо эмне? Бадам саласыз. Бугач? Мынага дагы бир кыл өрүк дегендейдер салабыз, жаңкыл кургак өрүк. Кургак өрүк саласыз. Кыскасы ортосу баягы кургак сухофруктага экен. Кургатылган өрүк, мейиз, бадам дегендерге. Мунулорго жашылча жемиш экен, мунуга борсок экен, мунуга нават экен. Буга не дедиңиз? Буга чылан, буга? Бадам, камп салабыз. Бирөөсүнө кант салат экен, бирөөсүнө сиздер кампит дейт экенсиздер да? Бизде кант дейбиз. Ооба. Канттычы не дейсиңер анан? Канттын өзүң жарчыкчы канттын не дейсиңер? Билбейм, эми жалпысына шириндик деп коебуз да эми. Үстүн аябай жасапсыздар, шыпты. Үйдүн ишигин аябай жасапсыздар. Тиги турган мейраппы? Наркы жака эмне коюлат эми? Ма жерге журкан акел. Ушуларды ошол жерге жыясыздар. Кечте журканды ошол жерге. Мына көбү билбейт. Ошол буларда сакталып калыптыр. Азыр бизде ошол жок. Мен көргөзүп берейин да. Муну сиздер эмне деп атайсыздар ушул жерде? Жабан, шкаф. Жабан. Жок, жалпысынан жабан. Муну чуңкурлуктучу. Жүк жыялган жер. Муну бизде мейрап деп коет. Мейрап деп, анан ушу мейраптын ичине бул илгери бар эле, азыр жок болуп кетти. Азыр эми берки молдолор баягы мечиттердин ичинде ушундай жер болот го, ошону мехрап деп колдонушат. Бирок кыргызда мейрап деп колдонушат, ушуга жүк жыйышат. Жыйышчу, азыр бул жок болуп кетти. Азыр бардыгы эле мынантип шкафтарды кылып калды, ооба. Буга азыр мына жууркандардын бардыгын ушу жерге жыясыздар. Көркөм деп. Ооба, ошо жерге жыям. Бул сиздин себиңизде келгендер окшойт.
Мынанын ичин ачып көрсөм болобу? Баарын ичин ачпай эле койсоңуз деп. Так. Көрө берейин да. Так. Киргиче жыят. Кир. Бул жагындачы. Ошол жактан эле окшош мына чапандарды, көйнөктөрдү илип коебуз. Покчоңуз экен да? Мына. Так. Бул жакта эмеге жөнөсөңүз, эртең Пекинге жөнөсөңүз, мына сумканы астына алып жөнөйсүз. Же Кыргызстанга жөнөсөңүз. Сүйрөп алып. Болду. Мен баягы эмеге ошо кыргызстандыктарга ошол Кытайдагы кыргыздардын оокаттын тирилигин толук көргөзүп бергим келип атат да, ошон үчүн. Баягы кайсы жерде неси бар, баягы покчосу кайсы жерде деген ошолордун баарын көрсөтүп берейин деп атам. Бул жактачы? Бу жакта ушу кристалдарды жейбиз. Кристалл? Кристалл эмес эле го? Мана бул ушул жердин баарын ошо кристалл дейбиз, Идиш аяк. Буларды колдоносузбу же жөн эле илип коесузбу ушинтип, тизип коесузбу? Колдоном, муналиги дагы ушуларды тизем киши кара чакырганда, сиңер меймандар келгенде деген. Мында ачып көрө берейин, Ача бериңиз. Мында эмне бар? Бул жагда покчоңуз эле көп экен, түйүнчөктөрүңүз. Так, бул жакта дагы идиш аягыңыз экен. Бул жакта дрелдер бар экен. Жакшы экен. Бул анан эме чыга турган, жел чыга турган жер каягында? Ысып кетпейби адам мунун ичинде? Айнектерди ачып коесуздар, Кышында жылуу эле болобу? Кышта жылуу эле болот, пар коебуз. Кар коебуз? Пар. Мынага коюп коесуздар. Электрге сайып коесуздарбы? Бул жактачы? Жатак бөлмө. Азыр бул үйдө канча адам жашайсыздар? Бул үйдө 7 адам барбыз. Кайнатам, кайнем бар. Өзүбүз бешинокпуз. Бир кызым быйыл 11ден интам берди. Интам берди деген эмне деген? Экзамен тапшырды. Сыноо берди. Бир кызым Булча Дооданда окуйт, эң кичинем ушул. Ошондо канча балаңыз бар болуп калды? 3 кыз. Бир уул. 3 тең эле кыз. 3 кызыңыз бар. Анан кайнатаңыз, кайненеңиз, Күйөөм, мен өзүм бар. жигитиңиз, анан сиз. Анан ошолордун жаткан жерин көрсөк болот да, Кириң. Кириңиз. Так. Бул жагыңыз бүт эле окшойт, Бул жагыбыз бүт Жамыш кечибиз кирмей калбычы. Бут менен кире беребизби бул жакка дагы? Бут менен кире бериңиз. Бул жакта ким? Бул жак эмне бул? Бул карадыр кытаң дейбиз. Кире бергенде отура турган жер. Кире бергенде отурганда. Же ашканабы бул? Жок, ашкана өзүм мына мейман бу жака. Келген адам ушу жерде отурат. Ооба. Мынаулар эмнелер мынаулар? Булар да пар. Ушу парды ысыткыч. Парды коюп коебуз деп жатат. Электр менен иштейт, наркысычы? Ал дагы пар, ал парды кышта ошол парды иштетебиз деп, мына жакта бүтүн суу менен иштейт турабыз. Наркы электр менен. Бул эмне менен ысыйт, ысыганда? Мына электр менен. Мына ысык суу, от жагып сууну айландырып. Бул жөн эле баягы эме электрдин күчү менен эле эме кылат, Түшүндүм. Шыбыңыздар бардык окшош экен, Бул жакта? Бул жакта килемдериңиз сонун го. Бул дагы сиздин кайнеңиздин покчосундагы эме себиндегиби? Жок, бу жака өздөрүбүз жатабыз. Мына жака кыздарым жатат, бу жака кайнатам, кайнемдер жатат. Бу жака тамак кылабыз. Бул тамак кылган жериңиздер мына жер экен, Сиздердин тамак кылган жериңиздер жанагы эмедей экен, Кандай десем? Атайын лаборатория сыяктуу, операция жасаган эмелер. Бул жакта азыр эми нелер тамакты неменен жасайсыз? Бул жакта ысыта турган эмеңиз жокпу? Коебуз. Биз жаңыдан үйдө жаңы чыгылгачка мичин акеле элекпиз. Мына жерге мичини коебуз. Мичиге ачкырабыз газга. Газ жок. Газ барбы жокпу? Газды бутан кийин акелмекчибиз эми. Тунга качан келет? Туңлук газча. Тунлук газ келет. То есть газды ошол баягы газ баллондордо алып келип орнотуп, анан түгөгөндө кайрадан барып толтуруп келесиздер. Кайрадан барып толтуруп келебиз. Бул ошондо сиз бул жерде эми эле келип жашап аткан окшойсуз, Бул үйдү жаңшыга бергечке кечетен бери жыйдык. Асастуу тоодо жашайбыз биз. Сиздер тоодо турасыздарбы? Тоодогу үйүңүздөр кандай?
Тодакы үйүбүз кыргызча үй. Ал кандай болот? Кыргызча үй дегенде мындай кереге, уук сайган. Жана боз үйдө жашайсыздар. Боз үйдө кышын жайын боз үйдө жашайсыздарбы? Жок. Помодон дагы тамыбыз бар. Жайдын күнү ошол ак үйүбүздү тигебиз. Кыш кирген болсо, жаздык орнубузда там салганбыз кыштан. Ошол үйгө барып жашайбыз. Ошондо сиздерде эки үйүңүздөр барбы? Ооба, жаздык орун, жайлык дегендей. Бул кандай орун ошондо? Бул жерге ушу Бул жайлыкпы же кыштыкпы? бул кыштык орнубуз, бул жерге келип кышта жашап кетебиз. Жасалгаларын жаңдан жасатыптыр. Ошого керектүү нерселерди толук алып келет. Буга чейин бирөөлөр жашаган окшойт анда бул жерде. Биз жашабайбызбы? Бул жакта бала чакаңыз, бул жакта өзүңүздөр, анан бул жакта кайната кайненеңиздер. Анан кандай ошол сиздердин жанагы өзүңүздөрдүн эски тамыңыздар сизге көбүрөөк жагабы же муну жаңы там көбүрөөк жагабы? Жана эле ошо чарбачылык кылган жерибиз жагат го. Ооба, өзүңүздөрдүн көнүп калган жер. Ошол жерде көнүп калгандан кийин. Бул бирок мүлк болуп кала берет экен да сиздерде. Ооба. Бул жерге силерге окшош меймандар келсе келгиле деп күтүп алабыз го. Меймандарды бул жакта тососуздар. Наркы үйүңүздөр жайлоо тараптабы? Ооба, ал үйүбүз жайлоо тарапта. Алыспы? Алыс. Рахмат. Атыңыз ким сиздин? Менин атым Мариям, жөнүм Исраил. Сиз ошондо жашыңыз канчада? Сурай берейинби? Сурай бериңиз. Жашым 38ге чыккан. 38ге чыксаңыз, ошондо канча жыл болуп калат? 88. 88, менден 4 жаш кичүү экенсиз. Рахмат эжеке. Рахмат. Анан эмне кылайын деп атасыз? Дагы төрөйүн деп атасызбы? Болду, ушуларды эле чоңойтсомбу деп ойлоп турам. Бизде баягы уул төрмөйүнчө төрөтө берет го кайра-кайра. Макул. Рахмат эжеке. Адатта кайнатасынын үйүндө да тамак ичишет. Мына үйгө нерселер толук келе экен. Анан мейман күтүш себебинен мына үй жаңы болгочко ушу үйгө дайындык кылып атыптыр азыр. Болду, рахмат. Азыр эми ушул бир корпус деп аталабы? Не дейт мына имарат толук? Анан муну экиге бөлөт экен да? Ошондойбу? Тупун жок. Жок, наркысыны. Наркы бөлүгүн айтам, дубалдын наркы бетин. Ал айрым кишинин үйү. Ал башка кишиники. Ошондо эми бул жакта чарба кылганга, баягы мал кармаганга жайыңыздар каякта болот? Ал аз го, кичинекей эмеспи? Жок, биздин корубуз анакта болчу этекте. Мал караган бүтүн этекте. Этекте башка сарайыңыздар барбы дагы? Сарайыбыз бар, ооба. Ага канча мал батат эми? Ага батат бир 50 кой батат, жылкы, топоз дегендей, уй. Ошондо канча эмеңиз бар? Канча жылкыңыз бар? 10 жылкы. Канча коюңуз бар? 50 кой. 50 кой дагы. Уйчу? Уйдан 10 бар. Топоздончу? Топоздон 15 бар. Аз го? Ошо болду, ошолорду карайбыз го азыр. Аз го дейм да. Эмнеге көбөйткөн эмессиздер? Бир 100-200 топоз, бир 50 жылкы, бир 30дай уй, анан бир 200 кой болсо керек деп ойлоп аттым да сиздерде. Бул же ушу караштыбыз өзүбүз ошончолук кылбасак, көп малды көбөйтүп алсак, караш керек да аны. Үйдө кара-картаңыз бар, аларда карайбыз. Анан кышкыга баягы чөп чабасыздарбы? Чөп чабабыз. Каяктан чабып келесиздер? Чөптү ошол жайлоодон, тоодан чабабыз. Макул эжеке, рахмат чоң. Жакшы калыңыздар. Так деп. Жайлоо коргоочу деген кирешелери бар. Ошондуктан малды өтө то есть булардын азыр ошондой кирешелеринен айтып берсеңиз. Азыр булардын ошол өздөрүнүн малы бир киреше булагы, андан сырткары жайлоо коргоочу. Ошондой статусу барбы, ошондой макамы барбы булардын? Ага дагы акча төлөнөт. Ушул жерде жашаган. Акча берет өкмөттөн ушул кишилерге. Анан жайлоону мындай малды азыраак бакса жайлоого жакшы эмеспи? Ошого толуктама берилет ал жыл сайын. Сен малыңды көбөйтпө, биз акча берип турабыз. Мал көбөйүп кетсе жайлоо артына чегинет деп. Ошондой. Анан дагы кыйынчылыгы барларга дагы айрым акча бар ай сайын.
Ал эгерде баягы начар жашаса. Бул үйдө жок ал акча. Эмечи, балдарына пособие деген берилебиздер? Балдарына ошо жогору окуу жайында окугандар болсо берилет. Жок, бала жогорку окуу жайга чыкканга чейин, мисалы 11-классты бүткөнгө чейин. 0 жаштан 3 жашкыча балдарга бир жылына 3600 юан берилет. 3600 юан канча болуп калат? Сиздердикинде 36 000 сом болор экен. 36 000 сом бир жылга, бир баласына. 3 жашка чыкканга чейин. 3 жаштан кийинчи? 3 жаштан кийин бала бакчада бекерлик окуйт. Бардык нерсе бекер. Аксыз. Мектепте дагы. Мектепте дагы. 11 жыл акысыз окуйт, Аксыз окуйт. Мектептин баягы кийимдерин ким алып берет? Өкмөт алып береби же өздөрү сатып береби? Мектепте кие турган кийимин таратат. Анан адатта кийген кийимин өздөрү сатып алат. Жок, мектепте кийген кийимин. Аны өкмөт берет бекер. Бекер береби? Эмесичи? Анан кары картаңдарга пенсия пособия дегендей берилеби? Ал да берилет. Ал канчадан берилет? Мисалы жашы айталык, мисалы ушул жерде чабан болуп жүрдүм, жайыт коргоочу болуп жүрдүм. Бир аз малым бар. Бирок жашым мен картайдым. 60тан канча жаштан баштап бериле баштайт? 60тан баштап. 60тан. Макул. Мен 60ка чыктым. Мага канчадан пенсия берип баштайсыздар? Өлгөнгө чейин. 300 юанга жакын ай сайын. Ай сайын 300 юаныңыз канча болуп калат? 3000 сом. 3000 сомдой болуп калат, Жок, 3000ден көбүрөөк болуп калат. 3800дөй болуп калабы? 3900. Анын ичинде дагы кыйынчылыгы барлар болуп калса, ага да айрым берилет. Өзүнчө каралып. 500 юан, 700 юан окшобойт ай сайын. Булар ошол өздөрүнүн мына айылда жашагандар эмне жумуш кылышат? Өздөрүнүн малын карайт, дагы эмне жумуш кылат? Ошо жайлоо коргоочу болуп, жайлоо коргоочу болот, малын карайт, ошол. Анан мына бийиктөөдө жашаган үчүн дагы береби же бербейби? Ага да берет. Ага да жылына 18 жаштан жогорку кишилерге бир жылына 6000 юан. Ошондой акча берет. Жакшы экен. Бул жерде анан баягы той топур жанагындайлар кандай өтөт? Кадимкидей эле. Же азыр мисалы башка эмелерди кыдыра турган болсок, айылда той-пойдун үстүнөн чыгып калган болсок, анда аны деле көрүп кетет элек, Эми той болгон болсо кетет деген. Мал союлат, тууган урук, достор кычырылат. Малды мен каалашымча сое беремби же анда өкмөттөн сурайынбы? Каалашыңызча сое бересиз. Ал эми өзүңүздүн жагдайыңызга жараша. Жагдайыма жараша. Эгерде киши өлсөчү? Киши өлсө да мал союлат. Канча союсуздар? Топоз соет же жылкы соет. Бирөөнү. Эме жылдыгындачы ашына. Жылдыгы деген барбы жокпу сиздерде? Жылдыгы деген дагы бар. Анда жагдайына карай ошо кой соет же болбосо кичирээк жылкы союлат, ошондой. Анан кыркы дегендер дагы барбы сиздерде? Ал да бар. Кыркынан эмне союсуздар? Кыркына деле ошо жагдайына карай кой соет же дагы ошо чоң мал союлат, жылкы деген. Эгерде мисалы мен кичинекей балам болсо, ошону сүннөткө отургузасыздарбы, отургузбайсыздарбы? Баягы чочогун кесесиздерби, кеспейсиздерби? Кесилет. Аны кандай кыласыздар? Ким кесет аны? Аны доктурканага кестирет. Кестирип келип анан той бересиздерби ага да? Той берилет. Ага кандай кыласыздар? Мисалы мен улак берсем болобу? Балам ошо чочогун кесип атам деп. Андай улак бергендер аз. Ал улак бергендин каражаты той бергенден жогору. Ооба да. Жок, мисалы мен баймын дейли, мен акчам көп. Эми улак берсем болобу? Болот. Улак майдандар бар. Берсеңиз болот. Ар бир айылда бирден ошондой улак майдан бар. Барбы? Бул айылдыкы каякта? Бул айылдыкы өдө жакта. Анан ылдый жакта айыл боюнча бирси бар. Кыштактыкы өдө жакта. Жакшы экен. Сиз атыңызды мен унутуп калдым. Аршидин. Аршидин бул ушул Кара Терек айылынын Жыгын айылынын айыл башчысынын орун басары экен. Туурабы? Туура айттым, Туура. Бул ошол Жыгын айылындагы Кара Терек бул ошол кыштагы, ошонун бир кичинекей бөлүгү. Болду. Рахмат чоң. Эжеке чоң рахмат. Макул. Кыргыз айылдарында мынантип дарбазасын өзүнчө жасагандар дагы бар экен. Бизде жанагы түндүктү коюп коебуз го. Кээ бир дарбазаларга ошондой мода чыкпадыбы? Буларда ошентип комузду ошентип арка кылып коюп коюшат экен. Ушинтип жасалгалагандар. Муну өкмөт жасап береби же адамдар өздөрү жасагандар, өзүнүн чыгармачылыгы. Бизде билесизби, мындай жерине баягы боз үйдүн түндүгү бар го. Ошол түндүктү мындай кылып, түндүктүн эмесин түшүрүшөт. Бычымын түшүрүп,
эметип коюшат. Же болбосо үйдүн үстүнө ошондой түндүктү орнотуп коюшат. Ошол бул кыргыздар жашаган үй деген белги да эми мындай. Мында да ушул экен деми, а? Бул эми өзүнүн кызыгышына байланыштуу. Же бул сыртында жазуу турат, же бул расмий бир ишканабы же? Ишкана эмес. Кадимки эле үй. Мына жерин ойуп коюптур. Чарбачылардын үйү бул. Муну зым менен тосулган эмне? Бул чек ара канабы? Бул эмне баягы аскерлер турабы же? Аскерлер кана эмес. Бул эми мына жакта бир неме биздин фабрикалар. Эмне бирдеме чыгарабы бул жерден? Терперин кайра иштетеби же? Жок. Бул немебиз. Мына эмне дейт? Йорвен дейт. Мектеп. Мектеппи? Амандыкты коргоштун немесин Мектепти ушундай кылып зым менен коргойсуздар. Бул эми мындай коопсуздук үчүн болгон нерселер да. Ошондой бирок ошондой кооптуу жагдай барбы бул жерде? Жок, андай иштер жок. Жөн эле балдардын амандыгы баардан бийик турат биздечи. Элдин амандыгын коргош үчүн кылып аткан иштерчи. Биз болтор келечек жаш балдардын амандыгын коргош бул мамлекеттин алдында тура турган кызматчы. Бул жерде канча орун бар экен эми? Азыр эле бала окуса керек, а? Азыр кайник эс алуу маалы да? Эс алуу маалы коюп берилип болду чак. Наркы эмне мекеме? Бул буяктагы дүкөндөр да. Дүкөнгө да кирип көрөлү? Кирсеңиз боло берет каяка. Жол белгилери коюлуптур. Мына эжелер дагы. Бул жерде башка улуттар да жашайбы ушул айылда? Же жалаң кыргыздар жашайбы? Жалаң кыргыздар. Так, бул айылдын борбору окшойт да ошондо. Айылдын борбору болуп калат да эми. Эми ушул жерде Мисалы наркы эмне эме? Кара терек дейт. Анан наркы эмне мекеме бул? Бул биздин кыштак болот. Жок, кыштак наркы мекемени айтам, имарат дейт. Кыштак болушу, кыштактын небеси болот. Эмнеси ал жерде эмне болот? Иштей турган кызмат орду болот да. Жетекчилер ушул жерде отурат. Ошончо көп жетекчи отурабы? Жок, андай көп эмес. Ал мана тарап жатактары бүтүн бардыгы бар да. Жатагы, кадрдын жатагы, ишканасы деген эле. Токтоң, анда мындай экен да. Эгер өкмөт бир чиновникти алып келип бул жерге дайындаса, ушул жерде отуруп иштейт, анан ошол жерде жатат, баласын бул жерге мектепке берет. Ушундай болобу? Окшобойт эми. Ар кайсы сырттан келгендер да бар, бул жерден да бар дегендечи. Мунусу ачык экен, а? Бул дүкөн, кадимкидей. Бул эшигинин алдын аябай чаң чыкпай турган кылып бетондопсуздар. Асфальттапсыздар. Өкмөттөн салганда. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Salomat, qandaysiz? Tinchmi? Salomat. Qandaysizlar? Biz Qirg'izistondan keldik. Анан кийин биз ошо бул жакта Кытайда жашаган кыргыздардын жашоо шарты, чарбасы ошолор менен таанышалы деп атабыз. Жакшы. Сиз баягы Мao Цзэдун чатысынан кийинеп турбайсызбы? Да, Жакшы. Бул жерде дүкөнүңүздө кандай нелер бар эми? Көрсөк болобу? Муну Көрсөк болот. Атыңыз ким сиздин? Абдрахман. Абдрахман. Муну таар бул баягы Кыргыздын кадимки таары экен, Муну аялыңыз сокконбу же ким? Кызым соккон. Кызыңыз согуп сизге белекке кылды. Жок, ошо кызымдын дүкөнү менен карап турдум ал кезде. Аны иши бар экен, ошого кетти эле. Комузду ким ойнойт? Күйөө балам ойнойт. Сиз ойнобойсуз? Жок. Муну эмелер турат го, жилеттер. Бул баягы бул сакчы. Неге сакчылыкта кылабы же? Мына жок, мына коргойт эмеспизби? Ошого үчүн кийинип турабы? Лалиян тарткан иштете турам. Канча балаңыз бар сиздин? Мен 3 балам бар. Канча уул, канча кыз? 2 кыз, 1 уул. Эң кичи кызым мына. Сиз ушул жердин кызысызбы? Жакшы экен. Өзү сооданда кыла берет экенсиз, катыра берет экенсиз да? Ооба. Анан экинчи кызым ушу дүкөн ачат. Бир балам кылды жакта иштейт. Кең отуруп алың. Кыргызстанда туугандарыңыз барбы, жокпу? Жок, менин тууганым жок болот Кыргызстанда. Эмнеге жок? Силерде немелер келсе тууган болом анан. Жок, негизи мындай. Тууганым жок зады менин. Жокпу? Жок. Анда мен ошо мына дүкөн ачкан күйөө баламдын тууганы бар аякта. Ошолордун тууганы. Кайсыл жагында? Ошо Алайкуда окшойт. Чоң Алайкуда. Чоң Алайдабы? Чоң Алайда дейт. Ошондо сиздер бул жакта илгертен мындай көчүп келгенсиздер бул жака же ушул жакта? Жок, ушул жакта жашаганбыз. Жашагансыздар. Ошол жакта чек ара бөлүнгөндө калып калгансыздар. Ошол жакта жашаганбыз. Анда бул сиздердин эле жериңиздер экен да? Өзүңүздөрдүн жериңиздерде экенсиздер.
Бул жакта товарларыңыздардын эмесин ассортиментин көрсөк болот дейм, а? Бул жакта жасылча жемиштер экен. Так, мынау алманын 2 түрү бар экен. Жок, бул шабдал экен, бул алма экен, бул алмурут экен. Сарымсак экен, банан экен. Өзүңүз таттуу кылып алма. Рахмат жана. Кампыт деп ушуну айтабыз. Kaptı bu şunu. Ооба. Бизде деле конфет деп коюшат. Бизде орусчараак айтат да. Картошка, пиязыңыздар мондой аппак пияз болот экен, а? Бизде мындай. Kızılı da olur. Бизде мындай жок, мына биринчи жолу көрүшүм мен мындай аппакты. Дарбуздарыңыздар сүйрүү болот экен, коонго окшоп. Биздин дарбуздар баягы тоголок болот. Мына даяр үйрө деп коебу мынаны? Даяр үйрө экен. Алып эле салып даярдай берет экен. Мына майлар эмне майлар? Sumay. Сумай мыночу жашыл. Ada sumay. Бул кадимки айылдагы дүкөн экен да? Биз кампыт деп жаңкы аппак чарчы немен айтабыз. Мына эмне мынанын ичиндеги? Самынбы? Самын ушундай болобу, а? Муну ушул жерден чыгат окшойт, а? Мына самын ушундай болот экен. Кытайдагы. Бул баягы кир самын дейм, а? Кирге. Муну ушул ортодон чыгабы, кайсыл жерден чыгат бул? Бул Кашкардан. Кашкардан чыгабы? Илгери бизде кара самындар болот эле го ушундай баягы эме. Биз кара самын деп коет элек, жанагы же кир самын деп коет элек. Мына ушундай болот экен. Samın da koyuyorsun sana. Бул бир жолу кир жууганга жетеби? Бир куртканы жууганга? Мына жагында. Келип алып издеш керек экен да сиздин товарларыңызды. Так, мыналар эмнелер? Тиш пастасыбы? Тиш пастасы мондой болот экен. Кытайлардыкы мына мондой. Балдардыкы үчүн атайын өзүнчө экен. Булар баягы боёно турган, сулуулана тургандар экен, а? Тырнак алгычтар. Ушундай эмелер дагы эмне? Шляпа, мен баягыда мындай шляпаны кийсем, элдин баардыгы сен кимге бирөөгө окшош экенсиң деп эме кылышат. Бир орустун актёруна. Мына ол эме сиздерге жана Турпандан келет окшойт, а? Мына мейиздер. Артыш Кашкарда бар. Артышта да барбы? Кашкарда да бар. Мен баягы күнү эмеге Турпанга бардым эле, Турпандан көрдүм эле ушул эмелерди, мейиздерди. Башка жерде да бар. Барбы? İşte yemiş de koyalım. Жакшы экен. Бардык нерсе бар экен. Бардык нерсе бар экен. Курулуш материалы дагы бар экен. Мынаңыздар эмне бурчак? Жашыл бурчак. Жесе болобу? Жа азыр жей берсе болот. Бул даярбы бул? Маш бурчак. Сонун экен. Жеңил го? Жеңил. Мына эмне? Жесе болобу? Болот. Эмне эле? Чайга салабы эле? Же? Чайга салат. Жөн жесечи? Жөн жесе эле болот. Жөн жесе. Жей берейинби? Болот. Ыдырыс көргөн жей береткен деп эле аны. Бул неме кызыл карагат дейбиз. Алкат. Алкат деп коет. Көйрөктү каттайт да бул. Мыночу? Чайга мына чылан. Жана чылан деп ушуну айтып атты, Чайга салып неме кылат. Жумшартып алып жейт, ошондой. Болду, эми эстедим муну. Чылан бул жиде. Жиденин бир түрү. Жиде бизде жиденикинде уругу бар ортосунда, данеги. Анан жиде майдараак болот, бул эт үйрөк чоңураак болот экен. Кызыл жигде сал саргыч. Ол кызыл болот. Ооба. Так. Да эмнелер бар? Нан дап-даяр болот экен, а? Ооба. Наныңыздарды бул жердин айылдыктар өздөрү бышырып алып келишеби? Ал окшобойт. Өзү бышыра турганы да бар, сырттан алып келе турганы бар, ал эми өзүнүн абалына. Мына жалпак нандар каяктан келет булар? Булар айылда да жаба турган да бар, биздин базар тараптанчы. Жаап ушул дүкөнгө тапшырат, анан сатып алышат адамдар, а? Өзү жапса деле тондурлары бар чана. Тандырлары бар. Аяк үйдөгү бала Сусундуктар бар экен. Ооба. Мына малга тоголор бар экен. Ооба. Чарбачылык район эмеспи? Ооба. Бардык нерсе бар экен, а? Бизде тамак аш дагы бар экен, сулууланганга дагы бар экен, чарбага дагы бар экен, нанга дагы бар экен.
Бардығы бар екен. Соны. Мақұл. Біздің тан жүрет қой мұнда? Бұл тан деп баяғы емеден бізден баяғы Шоро компаниясы шығаршы еле. Сіздерден кім шығарады мұны? Түндүк Шинжаңда кыргыздар чыгарабы? Ошону билип бериңчи мага. Или жол. Хочун Коргостук экен. Коргос тараптан. Коргостон ким чыгарат экен эми муну? Коргос тараптан экен, заводтун нерсе. Бизде баягы Шоро деген компания бар. Анан ал баягы жарма чыгарат. Да эмнелер чыгарат? Суусундуктар чыгарат да, ошонун бирөөсү ушул тан да. Сиздерден да чыгат экен, жакшы экен. Рахмат. Ушундай шириндикти жедик. Ооба. Сиз пенсионер окшойсуз, а? Пенсияда окшойсуз. Канча пенсия аласың? 300 300 аласызбы? 300 эмнеге жетет? Жетет эми ошо. Канча жол, мисалы, Кашкарга барып тамак жесеңиз, канча жол тамактансаңызга жетет? Көп эле жетет анда. Тамактан 2-3 күнгө болот. 2-3 күнгө болот, э? Калган 27 күндү кантесиң? Мен келем ана. Бизге да окшош жайлоодон небе кыла турган. Толуктамасы бар. Толуктама акчалар бар. Жайлоодо жашаганыңыз. Чеграда толуктама бар. Жашыңыз канча чыкты дедиңиз? 60. Быйыл эми алып баштаган турбайсызбы эми пенсияны? Ооба. Bir 40 жыл алың пенсияны. 40 жыл. Эми алдык да мына. Жок, эми мындан ары пенсияны 40 жыл алың дейм дагы. Ошо эми качан түгөп кетикче алабыз. Ооба да, ошону. Ооба. Ошо 100ге чыккача алабыз да анан. Ооба, ошону айтып атам, ошо 40 жыл алың дейм дагы. Ооба, алабыз, Кудай буйруса. Анан эми эртеле алып тойдум ушул пенсияңа деп кетип калбаң анан. Айкыйт. Макул, жакшы, рахмат. Кишилер анау биздин саякат орун бар да. Ошол жерде ат жетелейт булар. Туристтерди тейлейт. Бир күндө аттан барып чыгып келиши менен 560 сомдон 60 юандан пул табат. 560 юан бир күндө. Ошого аттан табат. Андан сырт мушу жерде тургандык үчүн, мушу жерде тургандык үчүн манау өкмөттөн дагы бу кишиге 6300ден толуктама пул бар. 6300. Айына же жылына? Жылына. Жылына болсо. Анан бу кишинин сорттоштурулган уyu бар. Уйдан дагы бир уйга Асыл тукум уйлары. Такыр ишинин таны ошол уйлар дагы жыл бир небесине 5000 сомдон 5000 юандан берет. 5000 юан ошондой. Сиздин андан башка негизи канча уюңуз бар? 6. 6 уюңуз, саан уй. Тууган эмести. Эмеси, канча жылкыңыз бар? Жылкыдан экөө бар. Экөө эле? Топоздончу? Топоз жок, урун бар. Койчу? Кой дагы түгөт өткөн. Не кылдыңыз? Сатып жеп койдуңуз? Же союп жеп койдуңуз? Анан карганда бага албайбыз да, болду да. Анан сатып жебиз. Толуктама. Ачкадан өлбөйм дең? Жок. Бирок бай эле экенсиз. Партия багып атса, неге өлүп калам аны? Партия берип атса. Берип атат. Ооба. Партиябыз жакшы берип атат. Азыр мындан бир 30 жыл мурунку жашоо менен азыркыны элестетсеңиз, кандай ошону салыштырып? Адан салыштырганда биздики азыр дейин өтө жогору эмеспизби? Мурунку эптеп эле жаныбызды бакканбыз мурун. Караң эле. Азыр дейин өкмөт багып атса партиябыз анан жогору болбойбу? Жеймин десе берет, ишем десең берип атса, мен кийимиң толук болсо болбоду анан. Ошол эптеп жаныңыздарды багып аткан малда 3төн бала алуу болгон экен. Ошондо болгон. Азыркыларчы? Азыркылар эми 2ден 3төн болуп атат эми алар. Болуп атабы? Ооба. Партия багып атса, багып атса төрөй бербейби анан? Төрөгөнүн анда чектемеси болсо керек анан. Канча чектемеси? Эме жок. Азыр Кишини алганда бул азыркы балдар балким өзүлөр каалабайт анан. Неге каалабайт? Акчасы болсо, жок. Шарт жеңил болсо. Ал эми өзүнүн эркиндиги да. Анан эркиндигине биз тоскоолдук кылсак болбойт да. Ал чектеме деген кеп жок азыр. Мурун төрөгөнгө жана өкмөттөн төрөгөнгө жана толуктама пул берет. Мурда чектеме бар беле? Көйдөн берет эмеспи? Жок, биздикинде андай төрөткө чектеме жок. Азыр эми Жок, мурда болгон беле? Же мурда же Кытайлардын өздөрүнө болгон? Жок, биздин асандуулуктарга андай неме жок. Асандуулуктарга ал жок, болгон эмес, а? Чектөө болгон эмес. Кандайсыз? Кантип атасыз? Атыңыз ким? Атым Зырапа. Атыңыз Зырапабы? Мен Кыргызстандан келдим. Биз журналисттербиз. Сиздердин жашоо шартты көргөзөйүн деп атабыз. Кабарчы. Канча балаңыз бар? 3. 3. Канча уул канчакыз? 3 тең уул.
О, Кудай берип коюптур го. Могу жактагы баягы 3 кыздуулардын баарын кызын сиз алат окшойсуң да? Келин кылып. Буюрса. Не жумуш кыласыз? Ормондо иштейм. Токойдо. Не иш кыласыз? Үйдө бекер ошо. Бала багам. Ормондо иштейм дегениңиз, анан бекер дегениңиз кандай бала? Жумушка барат, Жумуштан келип бекер. Жумушта не иш кыласыз сиз? Ормон карайбыз. Кантип карайсыз аны? Кимден коргойсуз аны? Айванаттардан коргойбуз. Ой, айбанаттардын мекени болсо ал аны. Жайлоо коргойсуңар, Жай- чалбайсыңар эмеспи ошо? Малыңыз канча? Канча малыңыз бар? 50 кой бар. 50 кой дагы? Топоз бар. Канча? 10 топоз. Дагы? Уй, 2 бар. 2 элеби? Анан дагы? Болду. Анан 2 уйдун сүтүн не кыласыздар сиздер? Баарын ичип коесуздарбы? Анан сатасыздарбы? Жок сатпайбыз. Эмне кыласыз? Курсагыбызга ичебиз. Анан калганын Болду. ич? Кышта ичебиз. Кышка кандайсыздар? Сармай кыласыз. Сүзме кылат да. Сүзме кылабыз. Курут. Мына эме дүкөндө жок канан курут суруттар жок. Эч ким албайбы бул жерде? Өзүлөрүн өзү камдагандан керек. Өзүбүздүн уйларды сагандан кийин болот ошо жетишет. Кашкар тарапка алып барып, Кашкардын уйгурларына сатпайсыздарбы курут? Жок. Албайбы жалар. Сатса калат, ага сатпайбыз, өзүбүздүн ажетибизден чыгабыз. Бул эми мындай, мен түшүндүрүш керек коеюн. Бул киши дагы эмне болгондон кийин чарбачылыгын кептерди билбейт, чы. Бул сата тургандар да бар. Сыртка сатып, кымыз сата тургандар бар. Кымыздан 20 миң юандан пул таба ала тургандар бар. Бул жерденчи. Бирне болгон. Анан ушу Кашкар артыштарга тартат дегендейчи. Эми бул кишилер өзү ушундай өзүбүздүн жемеге туздул камдай десе, анда анын эми өзү эрки боюнча болот турган иш да. Бул кишилер окшош эле ошо толуктамасы бар. Жакыл жайлоо неме бул жерде чегара немеңиз бар, 6300 көйдөн пулуңуз барбы? Туурабы? Ошо 6300 көйдөн пулу бар. Аба пул дебесе бул киши түшөнбөйт ана кепти. Болду. Макул, рахмат эжеке. Көрсө, туугандар, бул жердин шарты мындай экен. Эми бул жер баягы наркы Чоңалайды ашып түшкөндөгү эле бет да. Анан аба ырайы ушул Чоңалайга окшош болгон үчүн анан бул жакта дарак, таш көп деле өнүкпөптүр. Дарак азыраак экен. Бирок эксе болот окшойт. Тетигинде карасаңыздар дарактар кыйла өсүптүр. Бирок азыр кыргыздар бул жерде деле дарак эгип жалчытпайт окшойт. Ушу малдын туягын санап эле малдын артынан түшүп жүрүшөт окшойт. Жашоо образы өкмөт отурукташтырып монтип үйдү салып берген менен баары бир баягы малдан айрыла албай, баягы кетмен чаап, дарак эккенге анча батына бербей жүрөт окшойт. Анан жердин шарты мындай экен. Бул жака өкмөт монтип үйлөрдү салып бериптир. Анан бул короолорун өзүнчө кылып бериптир. Мисалы мынау ушул жактагы элдин мал сарайлары ушулар экен. Мынау мисалы бул бир кишиники, бул дагы бир кишиники, наркы дагы бир кишиники, наркы дагы бир кишиники болуп ушинтип баардыгын бир типте кылып салып бериптир. Анан бир жагынан ушул жакшы экен деп койдум. Себеби бизде азыр ушундай маселе. Мисалы мага адамдар чалышат да ыдырыс. Менин кошунам азыр үйүнө мал багып алды. Үйдүн ичи сасып атат. Анан жыты менин үйүмө чейин кирип атат. Чымындары менин тамагыма келип конуп атат. Анан ушуну участковойго айтсам көнбөйт, санэпидстанцияга айтсам укпайт, алар чара көрбөйт деп эле безилдешет. Ошонун чечимин Кытай бийлиги таптыр. Кытай бийлиги бардыгыңар мына жакта эч кандай өзүңөр жашаган жерде мал сал кармабайсыңар, малыңардын бардыгын мына жакта кармайсыңар деп коюптур. Анан дагы бир нерсе, бул жерде тоок соок баккандар барбы? Үндүк бүндүк? Тоок. Бакпайбы? Негизинен жок. Жумуртканы каяктан алышат мында булар? Базардан алып. Базар сатып келишет. Анан мына жерде дүкөнгө алып келип коет, анан дүкөндөн сатып алышат. Ошондой. Андан көрө мына жакта жеркенен экен го, кой берсе жүрө бербейби? Багып коюп. Мурунтан багып көнбөгөн, бакса чичип коет ал жерге, тазалаш керек. Анан суукта өлүп калат, ошо менен баккандар аз. Айыл өкмөт жакта кептер баккандар бар. Кептерлер бар. Аны багып эмне кылат? Аны ошо шорпо кылып ичет, жумурткасын жейт. Жакшы экен. Рахмат. Эми кийинки айылга өтө берели, Кийинки айылга баралы. Эми бул айыл менен тааныштык эми. Жакшы экен. Жакшы эле кенен эле таанышкандай болдук. Макул. Кеттик кийинки айылдан. Көрүшкөнчө эми. Азыр биз Тоюн деген айылга келдик. Тоюнга Сөөк деген, анан дагы Кубат деген
дагы 2 айыл бар экен бул жакта. Ошол 2 айыл биригип, мынау тоюн айылы менен 3 айыл биригет экен дагы. Ушул тоюн деген башкармалык экен мындай алганда. Ушу тоюн айылына баш ийет экен. Ушул жерде тоюн айылында 2800 адам жашайт дейт. Мал чарбачылыгы менен жан багат экен. Анан бул жерде мурда ушул кыштакта, ушул жерде кадимки эски көөнө кыргыздардын өзүнүн жашаган, өздөрү салган үйлөрү бар экен. Эми анын анча-мынча изи калыптыр, бирок ал үйлөр калбаптыр. Жалаң өкмөт монантип жаңы баягы биздин союздун маалында айтчу эле, жанагы корпус деп койчу эле. Ошондо корпус үйлөрдү куруп бериптир. Куруп берип ушуларга чыгарыптыр. Буга эми сууну киргизиптир, интернетти киргизиптир, жана токту киргизиптир. Бардыгы жакшы. Бирок эми булардын каалагандай үйбү, каалагандай үй эмеспи мен билбейм. Анын изинен, ошо эски үйдүн изинен мынабул анча-мынча мынабул торсундар, ушундай ичи мынау ак сарап деп коет. Ушул сараптап жасалган мынау шыптары ушулар калыптыр. Анан башкасы калбаптыр. Анан мындай темир дарбазаларды коюп бериптир. Бул жерде бир азыр аксакал жашайт дейт. Ошону менен таанышсаңар болот дейт. Так, киреличи. Бул киши, салам алейкум. Бул киши маек берип атыптыр, биз жолто болбой эле. Биз үйдүн ичкерисин көрөлү, а? Салам алейкум. Кандайсыз? Сиз бул кишинин баласы окшойсуз? Жок. Анан чоңсузбу сиз дагы? Ооба, бир ай киши тилде коет көрдүм. Чоң экен. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Дамдуу отурасызбы? Жакшы. Азыр биз жолто болбойлу, а? Макул. Канча жашыңыз канчада? 90. Ойбой. Өкмөттүн пенсиясын аябай алып атыпсыз анда. Жакшы. Барча берүүдөн. Салам алейкум. Кире берсек боло берет, а? Ойбой. Кандайсыңар? Саламатсызбы? Биз сиздердин үйүңүздөрдү көрөлү деп келдик эле, Кыргызстандан келдик. Анан кандай? Көрө берсек болот, а? Бул жак силердин ашканаңар окшойт, а? Бул өкмөт салып берген үй да, макул. Бул сиздин карындашыңыз окшошко? Менин карындашым болот, тууганыраак келе өзүң. Ошондой. Ойбой. Саламатсызбы эже? Кандайсыз, жакшысызбы? Биз Силер кандайсыңар? Отура берсин калган. агалар, силер отуруп. Ой, мен отурбайм да мен. Ой, отура берсин. Ой, айланайын эжеке отура берсинчи. Силер мейман болуп атпайсыңарбы? Отуругула, чайланып алгыла. Отуруп чайлангыла? Чайланып Чай ичебиз, эмне кылабыз? чайлангыла. Мына чылын беле, чалын беле? Чалын дей эле. Чылан. Чылан. Так, бул азыр ошол өкмөт салып берген үй экен. Кире беришинде сол тарабында баягы ашканасы бар экен. Андан кийин тепкич менен өйдөгө чыгат экен. Анан чыккандан кийин мындай бир бөлмөсү бар экен. Бул баягы конок бөлмө деп коелу, а? Анан бул жагына кирсек болобу? Бул жагында эмне бар? Бул жагында да бир жагында мейман болот. Мына баягы кыргызча болуп жасалат экен. Бул баягы дасторкон окшойт. Анан мына жагында жанагы мейрап деп коелу. Анан бул жагын жабан дейли. Анан ушинтип жанагы эски көөнө кыргызча жанагы кыргыз архитектурасында ушул бар болчу илгери. Ошол нерсени булар азыр жаңы формада сактап калышыптыр. Мына караңыздар. Бул жагында ошо шкафтар, ортосунда мына оюлган жер болот. Ошол оюлган жер мейрап болот. Болгону мына түштүк кыргыздарында бул көбүрөөк колдонулчу эле. Түштүк кыргыздарында мына ортосунан бөлүнөт эле. Анан бул жагы өзүнчө бир мейрап, бул жагы өзүнчө бир мейрап болот эле. Анан ушинтип жүктү жыйып, анан мынтип парданы тагып койчу эле. Ошону мейрап дечү эле. Ошол нерсе мына түштүк кыргыздарында бар эле. Ичкилик кыргыздарында көбүнчө бар эле. Ошол нерсе бул жакта азыр Кыргызстанда көп сакталбай калды. Кыргызстандагы азыр өзүнчө заманбап болуп, өзгөрүп кеткен. Буларда ошол нерсе сакталып калыптыр. Бирок бир аз формасы өзгөрүптүр. Мурда ошол түштүк кыргыздарында бул дуалдан жасалчу мейрап деп. Буларда дуалдан эмес, азыр эми мынантип дуалдын баарын көчүрүп баягы жаңы үй салгандан кийин кайра эле ошону кылыш үчүн мынантип булар жаңадан ушундай эмерек менен жасашыптыр ушинтип. Кыргыздын баягы үйлөрүндө ошол мына комуз, түндүк ошо окшогон кыргызга таандык нерселерди мынантип кештелеп сайып анан ушул жерге коюп алганга аракет кылышат экен. Ушундай.
Мына биздеги кадимки ойма чимелүү эмелер, кыргыздын жана оймолору, чимелери түшүлгөн жууркан төшөктөр бар экен. Ушулардын баардыгы колдонулат экен. Мына жакта баягы бул жагы Европа сыяктуу экен. Европадагыдай отуруп, баардыгы түп-түз болуп сүрөткө түшүп, анан илип коюшат экен. Бул жагында көп орун, бул жагында көп орун калтырылат экен сүрөттөрүндө. Бул жак жалаң эле сүрөттөр го, Булар кимдердин сүрөттөрү ошондо? Бул жанагы бай Кытайлардын кинолорунан көрчү элек ушинтип сүрөткө түшкөндөрдү. Сиздерде да ушундай болуптур да? Ипмандын ушундай эмеси бар го? Ушу сыяктуу экен да. Мына ким бул? Мына ким? Бул баягы мына жүргөн эже сизби? Эжеке? Жок, ал Мына сизби? Жок, мен үйесі емес. Ким анан үйеси? Үйесі бүгүн малга чыгып кетип калды. Бизге көргөзүп коелу деп эле сиздер кожоюндук кылып атат экенсиздер да бирөөнүн үйүндө. Жок. Кимдини? Меймандап келген. Турганыбыз. Меймандап келдиңиздерби? Сиздин үйүңүздө да ушундай сүрөттөр турабы? Ушинтип сүрөткө түшкөнсүздөр. Көлүк сүрөт. Ак көйнөктү кийип, баягы бабочканы тагып күйөөңүз. Балдарыңыз менен монтип сүрөткө да түшкөнсүздөр. Балам мынан кичик. Эми түшөсүздөрбү? Биринчиси мына. Муну ушинтип сүрөткө түшүш үчүн муну кийимдерди каяктан аласыздар? Кийимдерди Же бул баягы фотомонтажбы? Монтаждап эле. ошолор кыргызда. Жөн эле жасап коебу, түшүп койсоңуздар эле. Сүрөтканада Атайын барабыз. ижарага берет. Ижарага береби? Мына жаңы булар бай турат окшойт, Мына жаңы жанагы не деп коет эле бамбук панелдерин коюптур. Жасалган үйлөр. Мына жагында жагы. Бул жак эме окшойт, жанагы. Жатак үйлөр. Жатак үйгө ушул жактан кирип кетеби? Бул жагынан кирип жатак үйлөр. Мына жакта дагы бир үй бар экен, жүрсөң. Бул жак балдардын үйү окшойт, Бул жакта баягы балдардын үйү экен. Так, кандайсыңар? Сен канчада окуйсуң сен? Мектепке барасыңбы? Бул жакчы? Бул жакта кыздардын жатагы. Ошондо бул үйдө канча адам жашайт? Бул үйдө 5 нопус бар. Мынаны устан чакыртып сөгүшүңөр керек экен, кайрачы жаса деп мынаны. Бул секрет экен мына. Тура эмес жасап коюптур. Кетип калыптыр алдында. Жасамай Ооба. Устадакы маселе да болуп Макул, рахмат. Эски үйүңүздөн ушул эле калган окшойт, Мына дарбазаңыз эле. Калган сүрдүрдүңүз. Анан мына жака очок койдуңуз. Азыр келиниңиз урушпайбы мына жактын үстүн жаап берем деп? Жаан чачында. Жабабыз, Өкмөткө айтпайсызбы? Үстүн жаап берем ушунча кылгандан кийин деп. Жаап берет, жапкан үйлер көп кейде. Жаап берет. Жаап берет, качан жаап берет? 10 жыл болду дейт муну салганына. Аста-аста келди, аста-аста жаап бербейди. Аста-аста? Качан аста-аста? Шарт болсо деп атырын деп. Өкмөт жаап берет деп атат эми. Өкмөт ушунчалык бизге мисал бергени кош берип атабыз. Өзүңүз жаман беле. Отодо турат, тоюнун башында отодо. Ал жактан түшүндүңүзбү? Азыр чарбада бизде чарбачы эле бар бизде. Чарба бар, аш пышпайт. Чөп бар, чөп чабабыз, орып беребиз, кышта мал багабыз. Канча малыңыз бар? Менде 15 койгон балдарым бар, мен 6 бала, 4 кыз, 10 балам бар. 10 балаңыз барбы? 10 балалуу боло бергенге өкмөт уруксат бере береби? Азыр бербейт, азыр чектеме бар. Азыр чектеме бар. Мурда жок малында төрөтүп алган экенсиз да? Мурун чакта бар. Азыр эми бар, 3тен балага уруксат бар. Дагы коюп берди, принтер дагы. Балалуу болду деп атат дагы. Кокустан 4-үнчү бала болуп калса эмне болот анда? Болот. Жашашуу жүнгө пайдасы бар. Көстанда жүнгүн ичинде нопста ошо нопс көбөйгөн жакшы эмеспи? Буга чейин эмне жумуш кылдыңыз сиз? Мен үйөтөн тартып чарбада жүрдүм. Бой багып, топоз багып, жырык багып, төй багып эле. Анан ошо 60-жылы гана 2000 жылдан демашка чыкмыш үйдө элемиш. Кемпир өлүп кеткен жок. Бул жерлер бул баягы сиздер көчүп келген белеңиздер бул жака? Көчүп отуруп калып калгансыздарбы же мурдатан ушу жерде жашайсыз? Ата-бабам шаксы. Ата-бабаңыздар ушу жакта. Шакталар. Демек бул сиздердин жериңиздер экен да бул жер. Биздин жерибизде. Журтубузда эми. Өзүңүздөрдүн журтуңузда. Биздин журтубуз. Кытайлык кыргыздар десе биз жакшы
Анча түшүнө бербейбиз да. Булар баягы качып кетип анан калып калгандар деп ойлойбуз да. Андай эмес экен да. Жер жүзүндө турсулар. Эмизге чата чакка кеткендер бар. Бияка келип тургандар, тууганчылап барып калып калгандар бар жүзө заманда. Урууңуз ким болот? Урум Кандабас. Кандабас? Анын чоңучу? Анан чоңдор да бар. Жок, чоң урууңуз эмне? Чоң урум Кандабас менен. Андан чоңучу? Анан чоң билбейм. Чоң багыш. Чоң багыш десең. Чоң багыш. Чоң багыштын бада чоңчук кетирбей, чоң аяктан көчөнү кеттөчө турат дейдер бар. Чоң аяктан көчөнү кеттөчө эткенде каттап сеткен. Чоң багыштын бадар чоңчук кетирбей, чоң аяктан көчөнү кеттөчө турат, каптапчы турат деген кеп, каттап. Чоң багыштын бадар чоңчукка кетирбей. Чоң багыштын балдары чоң чокой кийип турбайбы? Анан чоң аяктан көчөнү кептөчө турбай. Чоң аяктан көчөнү көптөп ичет турбайбы? Каттап ичет. Каттап ичет турбайбы? Кайра ичет турбайбы деген. Ушундай сөз бар да? Тандырчы, тандыр барбы сиздерде? Бар. Кана? Не? Тандыр. Тондурбу? Тондур бар. Тандырды сиздер тондур дейт экенсиздер, а? Кана тандырыңыз? Тондур нан жабат, тондур үстүгө. Бул очокко бул? Очокко нан жаба берет. Очок эле баягы казанды көмөрүп алып, көмөч кылып жабат экенсиздер да? Чактадын текотчакос кылып. Азыр дагы ошентип колдоносуздарбы же азыр өкмөттүн нан жейсиздерби? Азыр өкмөттүн нан берет. Багырда кеңир, бир оозу кашалар, аммитер кеңир такыр бакчак. Шешинерин алып кетип берет, үчкөдөн тат. Жыргап эле калыпсыздар да. Бирок оно үйүңүз азыр мындай бир тепкич болуп эле тепкичтен чыгат экенсиз. Кыйналбайсызбы? Жок. Неге кыйналабыз? Мына картайганда тизелер кандай, жакшыбы? Жакшы турат. Тизе оорубайбы? Жок, оорубай турат, жакшы турат. Мен битке талып узунаак басканда, картайганда, жакшы болгондо. Ассалому алейкум. Келиң. Кандайсыз? Жакшысызбы? Assalomu alaykum. Мына жумшагына отуруңуз. Чоңуна отуруң. Ойбой. Ой, биз Кыргызстандан келдик. Менин атым Ыдырыс. Ыдырыс менин атым. Сиздин атыңыз ким? Сыдыгалы. Кантип атасыз? Абдан. Абдан жакшы. Абдан жакшы. Же абдан жаманбы? Абдан жакшысың, ыраңымдан эле паамды кандырсың. Ыраңыңыз жалаң эле тырышкен го, эмне болуп мынча тырышты? Анда тырышат. Мына киши аз экен, карасаңыз сизден аксакал киши экен. Ой, бул муун ушундай жашнымын, мен кеселменирээк кишимин. Ама дагы жакшымын. Жакшы эмес. Жашыңыз канчада? Жашыңыз? 75. Биздегилер 60-тан өтпөй эле азыр 20дагы балдар сакал коюп атат. Сиздерде сакал койбойбу? Ал сакалды коюштун көп зарыятчылыгы жок. Сакалды койгон киши асли ал адам жакшы адам эмес. Эмне үчүн? Ал адамдын асыл дүнүйө карашы жакшы эмес. Мана заманга масласы жакшы эмес. Сакал койбостун мааниси дүнүйө карашыңды тулда. Sen bana vaziyetke maslaş, zamanga maslaş. Zamanda sen sakalın var deyip canbaşlar tattığın gibi çok. Hareketine karata mamile kılatığın zaman bul. Murda siz kim bolu iştegensiz? Men iştenki bol böyle koyulu vakı iştegen kişiyim. Siz de çarbada жүрбөйсүз. Бул жакта siz тамекин тартып жүрүп 90га кирдиңизби? Тамекин тартып жүрүп 90га кирсеңиз анда жыргап, жок. Bana bu tameki degendin. Onun yermek kılattığını mı? Karıganda yermek çok bulgunu bunun. Jakşı zaman teng tuştan göre jakşı bir şeyim tameki jakşı olur. Karıganda aşınız gelseniz, zasıl kızım ananın bir şey istersanız. Gönül zasıl. Bir köşede kempir yap. Ya. Sizin kança balаңыз бар? 500 bir kızım var. 200 adat. 6 eкен, ha? Biz çarbada çoğun kişi, şu akıda. Sizler үйүңүздөр ушул жерде болгонбу же наракта болуп анан бул жерге көчүрүп түшкөнбү? Наракта. Балдар малда. Жок, негизи мурунку үйүңүз каякта болгон? Bizim baldır köyümüzde de şu yer. Yerimiz üç bolgundan kayda barabız anan. Tutulsa. Жо мен айтайын дегеним үйүңүздөр жаңы экен, бирок могу дарбазанын үстүндөгү мынау торсундарыңыздар эски ошол мурда көөнө торсундар экен да? Baldır kınardık. Бул илгерки. Ошо ойдон калган. Ошо мурунку үйүңүздөр жакшы беле же азыркысы жакшы беле?
Балдыкы деген ылайык иштен жасайт элек. Азыр бышык иш болсо жакшы болбойбу? Чындап ысык банан ичи? Ысык болбосо өлбөйбүзбү бул жерде суукта? Пар коюп берген Баарысында пар бар. Такырда пар бар үйдө. Сиз албайбыз дагы. Тök бар, пар бар, hamması. Sulu kala hamması bizde tayar. Sütüden sudan tart. Al pargada ot çakpayбыз, tökmeneli ısıt. Бүт айылды bir жерден ысытабы? Açık koysak, yok, үйүбүздө эле бар. Ысытсак басабыз, ысык берет. Isık ketсе көчүрөбүз. Сиздин урууңуз эмне? Мен урум Нарке деген болот. Нарке? Ал чоң урууңуз кандай болот? Чоң урум Черик болот. Черикпи? Çekem çekme çakım çakmak isteyip para. Кандай? Çekem çekme çakım çakmak çakmak isteyip para. Çoğayatın kızını götürüp tutudu. Çekem çekme çakım çakmak isteyip para. Siz düşündünüzbü? Ne? Айтыңчы, кайталап айтып бериңчи. Kesilmek şahsı. Ушул айтат мен аны. Сиз кайталап бериң да. Андай. Түшүндүм деп атпайсызбы? Тамыз кепти. Тамы жок кеп? Çoğmak isteyip gelmişler. Бул сиздер бул кишиден дагы сурадым, сизден дагы сурайын деп аткам. Эмне сиздердин экөөңүздөрдүн костюмуңуздар, шымыңыздар окшош? Şimdi geldim. Ой, базарда болгондон кийин биз эми көтөрүмдүрөөк деп жаш. Жигит көкчө сукасын кийип албай, кайры калыңын кийебиз, жакшысын кийебиз. Paktar sürüyor. Soğuk mu? Аны биз бир жерден бирөө бир кийим кийдейби да. Ошентип ататыпты дейм. Базарда болгондон кийин сен жакшысын, пактырагын алып кийебиз. Нирин пиринди албай мындай. Калың деле эмес экен го? Жок, калың болбогон менен ысык да, пакта болгондон кийин. Paktan gel. Nürüm gibi. Mana törgөнөгүн көрдүңбү? Мындай төнүкүнөн кийет деген кеп бар. Мына замандын вазиятка маслаш бегин кийиш керек. Сиздер Partiyadır hemme çok tatlı bir ot var. Yusnadan tuttu. Yemekten tart, pişmekten tart. Hemme yusnadan tuttu. Alarsın de. Turarsın. Al yedi turarsın. Jaksa. Bizde hazır bagып aratkan kişiler bizi. Jassak эле тамек чексек, параң салсак эле болот. Тоюну согулу болот. Kursakta soğudu. Kursakta giyim bütün. Turmuş jakşadı деген. Parta bakıtıktı. Alıp götürüp. Мунун да кемпири жок, менин да кемпирим жок. Өлгөн. проблема ошол экен анда, көйгөй ошол экен анда. Tura. Кемпирлер өлгөн анан экөө бир күн өлө турган кеп жок. Бирөө алдында, бирөө аркасында өлөт анан. Өлбөсө батабы? Анын маселен кандай кылайын деп атасыз? Эртең сиз монтип 90дан өтүп жашай турган болсоңуз, жүрө бересизби ушинтен соксой? Кийбесеген nerede mi? Жок. 70ке, 75ке ми? Сен кийинип калган катын сага эмне кылып берет ой? Эмне кыласың анан? Сен эмне кылып бересиң ал катынга? Жүрө бересизби анан? Жүрө бербейинер, балаң багат, өкмөт багат. Жок, эми баягы өлбөгөн жана эми бир курсак эптеп багылат деңчи. Ой, ал курсагың багылган менен парбайсыңчы. Парбайстаса болобу? Парбайстайбан балаңыз? Илеграңын жылма турабы? Парбайстын жакшылыгынан. Жакшы. Мен бул кишиден сурап атам. Анан сизден да сурайын деп атам. Сиздер баягы көчүп келген кыргыздарсыздарбы же бул жер сиздердин жериңиздер беле? Биздин өзүбүздөн аталарыбыз ушул жерде болгон. Анын аталары көчүп келгендиги аны биз билбейбиз. Ло илгертен. Ал тегин билбейбиз. Биз ама жети атабыздан тартып жерибиз ушул. Анын алдыңкылар келишкендиги мүмкүн. Аны биз палаан кезде келиптир, аны билбеген немени айтсаң болбойт. Сиздердин аталарыңыздар деле жалаң эле ушу тоону боорлоп эле, тоо аралап эле жашай берген экен да. Тоозеле жетишти. Кыргыз деген бар жерде тоо болот. Кыргыз деген түздендикте жашабайт. Ысык жерге барса манка болуп өлөт. Андан көрө тоонун башында жүрсө жакшы өлөт. Сергек жүрөт да. Ayran içti. Сиздин канча малыңыз бар? Менде азыр 5 уулдан бирөө кадр. 4 мал бар. 4 мал менен. Бирөө кадр чоң болуп жүрөт. Папка көтөрөт. Ооба. Көйнөк кийет. Анан сага окшош сасык зыялы. Жакшы экен аныңыз. 4-өндө бирөөндө 150 топоз бар. Бирөөндө 350 кой бар. Бирөөндө 250 кой бар. Бирөөндө 200 кой бар. Bay. Айылдын байы сиз окшойсуз анда. Ой, менден байлар бар дагы. Neçindeler? Тоонун арасында эле көрүнбөгөндө бай көп кара. Бай болбосо биз мындай жүрөбүз бай. Акмак бала го мына. Çığırada. Göç badı dalağa.
Чегара Кыргызстан тарапта. Yok bizim Cumhur tarafta. Cumhur tarafta. Jaylağa göçüp alıp takırı. Kırgızstan жаққа қойып алып барған кыргызды көрдің бе сен? Жок, эми ошол тарапка мына эми тоо бир болгондон кийин наркы бети биз. Вот ошону айтып атам. Ошондой кеп. Çakala. Кыргыздын жериндеки Чоңалай деген сенде. Ооба. Чагалай деген менде. Чоңалай бизде, Чагалай менде. Сарой сенде, Кызылой менде. Вот ошол. Сууларычы? Ошентип бөлүнөбү суу дагы? Ой, суу нар жакка кетет. Бер жагы мен жакка келет. Ар ким өз суубузду ичпесе керек, сенин сууң менен кандай мен жан сактайм? Bir de sırgar oluyor sonra. Su gengire bizi karavaş kök kaskası var. Arkanda kursanız asıda sonun bir tutsanız sistem olur, dire veriyorsun. Söktün tutarsın, tamamdı. Tatlı, tunuk, pak usta. Pişkan su değil. Болду. Мага жооп анда, рахмат анда. Сиздин үйүңүздө мындай өкмөттүн үйү? Mana şunun narkısı benim bir balamdın uyuyor. Narkeleveti benim bir balamdın uyuyor. Usu yedi 4 balanın uyuyor var. Айылдын жарым эле экөөңүздөрдүн балдарыңыздар окшойт анда. Anacı, tapsan balanı şondoy tap. Bolbusu takışız bir bala bakmay жүргүчекти. Азыр эми, балдарыңыздар кантет эми? Сиздер убагында калашыңыздарча төрөтүп алып. Mana bagat. Andan tetigi bagat. Жок, мен айтам, азыркы балдарыңыздар дейм, канчадан балалуу болот? Adırkı baldarımız tavuşunca balalı olur. Tavuşunca? Aldı 4'ten oldu, arkası 2'den oldu. Al belgileme degen yok. Bu kişi belgileme var, 3'ten de otpayı. Vay yok. Bakarsan öyle tap. Hazır yok. Yok baldı. Boldu. 3'ten keyinkisinde koşumca töleş gerek bolabı? Yok. Anday gep yok. Al bunun aldığın zamanda var idi. Hazırkı zamandan da gep yok. Anda törete örmeyi ben. Vay hazır belin bolsa töretpeysin. Belin bolsa ne töretüyorsun? Anday beli yok Sizde var bel, balada bolmaya kalar. Akma kesin. Al benim belim mene senin belin kaydan okşasın. Senin belin adaletten boşta. Жоқ эми арасында жок дегенде бир экөө белди болуп калыш керек эле ошо айылда. Акмак болупсуң. Ошо бир экөө белди болгондо 4төн бала тапты. Те бели жоктор 2ден бала тапты. Bana bir de kalsın yolda dedi. Elini tutamazsın. Turmuş saksılamazsa. Boldu. Hani bakalmay az balalı oldu diye atasın bu sen. Жоқ, багалып да отам. Usulele olsa bala köp. Boldu. Kırgızistan'da kandaysın Sırcak'ta. Sırcak'ta kança balalı olursun hani. Kırgızistan'da. Кыргызстанда өзү чектөө жок. Бирок азыркы Bizde çay yok dese. Бизде шай жок. Mana ölөр жерде айтпайсың. Жок, мисалы менин чоң атам 11 балалуу болгон. Менин атам 5 балалуу болду, а мен 4 балалуу болдум. Senin şu belinin yoktuğundan. Balbusu çoğun atan 11 bala tapkan emez senin için tappaysın. Мен дагы азыр акылдуу болуп кетпедикпи биз жаштар? Ara balalı akıllı olasın. Bel yok bel. Жок. Bana bir de kalsın yolda dedi. Да. Мына үйлөрүңүздү, могу чарбаңызды көрүп чыксам болобу? Буяктан нелериңиз бар эми? Ешki var. Çoğu cavit. Korgun bir. Ешki. Машинаңыз көрүнбөйт го, кана Мерседесиңиз жок го? Maşini badar tağı çıkıp ketken. Çekerege çıkıp ketken takırı. Çekere de badar. Posta. Балдар айдап кет. Baldan geçişçekten totup koyup. Бул жак баягы жайкашкан окшойт. Жайкашкананын ичи мындай экен. Мына эски эмелер бар экен мунунда. Мына эски буюмдар баягы бизде бар болчу эле го илгери. Азыр деле бар, кээ бир колдонулат. Булар да колдонот экен мынандайды. Мынау мурдагы там мындай болчу эле. Билесиңер да мындай кылып эле бастырма кылып туруп жасап коет эле. Буларда да бар экен ошол. Сакталып калыптыр. Бул баягы өкмөт жанагы негизги үйдү салып бергенден кийин анан бул жагын өздөрү салышкан окшойт. Кайра эле ошол мурдагы эскиче кылып өзүчө салышыптыр. Бул жагында эмне бар экен көрөлүчү. Бул жагында дагы бир үй бар турбайбы? Бул жак от, ушул үй бизге жакты. Кире берели. Бул жагында мына карагыла. Кадимки кийиз. Мына. Мына килем. Болгондо да баягы ичкиликтердин баягы жүл килем деп койчу эле буларды. Жүлкен. Мына. Үстүн мына эмеден кылыптыр. Жыгачтан окшойт. Үстүн. Бул жагында дагы бир эме экен. Мына эски кадимки Кытайдын меш экен. Бул жагында дагы бир бөлмө бар экен. Мунун ичи дагы мына көрсөң.
Мунун ичи дагы жалаң килемдер экен. Кадимки эски өзүнүн баягы эме килемдер. Жок, бул магазин килем экен. Мындайды магазин килем деп коюшат. Анан муну наркы жабандар бар экен. Жабандарды да муну катар-катар биринен бирине эме болгон жабандар экен. Муну килемди не дейсиздер мунуну? Килем дейсиздерби же жүл дейсиздерби? Мына шырдак, кыргыз незде Шырдак. Бул кийиз. Шырдак. Булчу? Мына 2 метрден килем. Килем. Бул көчөтү не? Көчөтү. Көчөт чиптене сүн сүлжена. Жок, мына оймо үчүн көчөтүн айтам. Көчөт жасалыр экен эмсе. Сиз билбейсиз аны, аялдар билет, катындар билет аны. Буну şu өкмөттөн чыгарган не түрү бар тура ошого жигирет. Өкмөттүк эмес муну колдой жасашат го му? Мына килемди жасашат. Советский мындай. Ошо өзүңүздөр соккон эме. Келин билет экен. Ой, эжек, кыздар, муну килемдин эме көчөтүн билесиңерби? Не көчөт? Гүл. Не? Вот ошо көчөтүн билесиңерби, билбейсиңерби? Килем неден сагат? Жагынан көп түшүнө албайт. Килемдин гүлү турат го мындай оймолору. Ошол эмне экенин билесиңерби, билбейсиңерби? Жок, билбейт. Билбейби? Чүмүн бул Мына кыргыз жөрөлгөлү биздин шырдактарда салына турган түр кечте. Сиздин атыңыз ким? Гүлгина. Гүлгина? Жашыңыз канчада? 21. 21де мектепти бүтүпсүз да анда, Мектепти кайсы тилде окугансыз? Кыз тилде? Ханзша тил. Ханзша тил. Эмени мына кыргыз тилин ушул үйдө гана колдонот экенсиздер да? Көчөдө ханзша сүйлөйсүңөр. Сиз дагы сүйлөшөбүрөт. Сиз кандай? Атыңыз ким сиздин? Ханзада. Ханзадабы? Кыргызстанга баргыңыз келеби? Качан? Жанда да шыхо. Жанда да шыхо. Качан дейт? Чоңойгондо. Кичик азыр. Буларыңыз кыргызча кантип эдем? Унутуп калбайбы? Жок. Не эле менин кызым балдар. Кызыңыздын балдары жээн неберелер экен анда? Не эле? Кайсы кесипти алайын деп атасың? 长大后想学什么专业，或者梦想是什么？我的梦想是当老师。当老师，무갈им болом. Мугалим болосуңбу? Кайсы тилде мугалим болосуң? Эмнени окутайын деп атасың? Шушу. Математика. Математикабы? Кызым доктор. Сиз докторлукка окуп атасызбы сиз? Окуп болдум. Окуп болдуңузбу? Анда сиз медайым болот экенсиз анда, Врач болбойт экенсиз. Эми мына да окуйт дагы. Дагы дарыгерликке окуйсузбу? Окуйм. Анда бир эмени аны окуш кыйын болсо керек аны, Кыйыныраак. Анын эмеси окуу мөөнөтү дагы узун. Uzun болот. Анан баягы экзамен талабы дагы оор. Инван алуу шарты дагы оор. Анан контрактчы акчасы. Акчасы да кымбат болуш керек. Азыр биздин өкмөт боюнча биз жакта мына окуп аткан балдарга карата жардам акча бар, агартуудан атайын берилген жардам акчалар бар да. Ошолор аркылуу окуш пулунун жарымы болсо дагы көтөрүлөт. Өкмөт жакшы. Макул, жакшы калыңыздар. Болот, рахмат. Бизге кирип чайлансаңар болот да, азыр барыңар бүткөн болсоңор чайланып алып. Жок, чайдан. Рахмат, кыздар. Жакшы калыңар. Сен түшүнөт экенсиң, сүйлөй албай турбайсыңбы, кыргызча? Сүйлөгөндөн уяласыңбы? Неге? Окуйшу. Айтыр. Атыңды таныштырып кой. Макул. Жо, чайды içtim мен, ос дедим, нан ос дедим. Рахмат жоң. Рахмат. Бол. Так, эми азыр биз бул айылдан чыктык. Эми кийинки айылга барабыз го дейм буйруса. Эми азыр бул аксакал айтып атат, чындап эле мында карасаң тоолорун карагыла, мына. Тоонун арасындагы айыл экен бул. Бул жагы тоо. Бул жагы тоо. Наркы бети тоо. Мына жагы тоо, кыскасы 4 тара тоо. Ушундай бир ойдуң жер экен. Ушул ойдуңдун ичинде ушул айыл жайгашыптыр. Айылдын ичинде мына кадимки биздеги терек, бака терек, анан тал бар экен. Анан мөмө-чөмө бушпайт окшойт, ошон үчүн мөмө-чөмө өлүү дарактардан эч нерсе көрүнбөйт. Анан малдын жыты келип атат, бирок мал өзү көрүнбөйт. Баягы айылдын четиндеги малканалар биягында окшойт. Аны короолоп тосуп тур. Мына илгерки
эмелер окшойт. Илгерки үйлөрдүн мынау дубалдарынын калдыктары ушулар окшойт. Мыналар. Калтырып тур, муну коруктап коюп тур мынтип. Анан наркы жагында ошол малкаланалар бар окшойт. Тетиги жакта. Ушундай. Эми бул жерде жанагы кыргыздар ушинтип эле баягы кайсыл жерде тоо болсо, ошол жерде эле ошол тоо аралап эле отурукташып тоо аралап жашаган эл болгон окшойбуз башынан бери эле. Анан могу кишилер айтып атпайбы, жанагы ак суу нара болсо, кызыл суу биздики, чоң алай силердики болсо, кичик алай биздики деп, чакан алай дешет экен булар. Чакан алай бизде деп ушинтип айтышат экен. Анан жер суу аттар ошо ойдон калыптыр. Мисалы Кубат дейт, кийинки айылды, Сөөк дейт. Ушундай экен. Наркы жакта дагы баягы Улуучаттагы айылдар бардык эле ошо жер суу аттары ошо кыргызча ойдон экен. Мында карасаң кыргыздын эле жери ушул. Булар дагы айтып атат, ушу 7 атабыздан бери ушул жерде жашаган биздин жер дейт. Мына артындагы шаар бул Кытайдагы кыргыздардын Улуучат деп аталган шаары. Мына ошол шаарга кире бериштеги көчө аттары, шаардын ичиндеги көчө аттары мага абдан жакты. Мисалы, мынау көчө, мынау турган көчөбүз. Бул Юң Бин Лу деген көчө экен. Ал деген сөз каршы алуу көчөсү, каршы алуу жолу деген экен. Лу деген жол деген сөз экен. Анткени бул жактан мынау Кашкардын жолу ушул экен. Кашкардан ошол Улуучатка кирүүчү жол экен, ошо Кашкардан келген конокторду тосуп ала турган жол ушул деп, булар ошону каршы алуу көчөсү, тосуп алуу көчөсү, коноктор көчөсү деп айтышат экен. Анан наркы көчөнү Бакыт жолу дейт экен. Бакыттын көчөсү дейт экен. Анан биздин үстүбүздө мына маңдайыбызда турган жана Улуучаттын Борбордук көчөсүн булар Манас жолу деп аташат экен. А Кыргызстандан кире турган көчөнү булар Кыргызстан жолу деп коет экен. Себеби Кыргызстандан ошол жол менен кирет экенсиң. Ошол жагынан алганда булардын ошол жолдорго ат коюуда мындай логика таянат экен. Логиканы тааныйт экен. Бизге окшоп эле баягы Масалиев көчөсү, анан Разаков көчөсү, Айтматов көчөсү дей бербейт экен. Себеби ал Айтматовду дейиши деп коюшат экен бизде, коюп коюшат экен. Бирок акырында барып орусчаланып Айтматова, Масалиева, Кривоносова болуп, анан ал адамдын ошол көчөнүн атын алып отурган адамдын аял же эркек экенин билинбей калат экен. Андан көрө ушинтип эле Бакыт жолу, Эркиндик жолу, Кыргызстан жолу деп атап койсок жакшы болгудай. Анан дагы бир белгилей кетчү нерсе, мына ушул Бакыт жолу менен тосуп алуу көчөсүнүн кесилишинде мына Кыркчоронун эстелигин коюшуптур. Буларда ушул марттык бар экен. Бул жерден эң авторитеттер кимдер? Кыргыздар үчүн. Кыркчорого кыргыздарга ошол Кыркчорону берет экен. Эстелигин коюп берет экен. Кыргыздарга дагы бир авторитет ким? Тиги Аккула менен Сыркара деген атпы? Демек ошол Аккула менен Сыркаранын эстелигин коюп коет экен. Кыргыздар үчүн авторитет ким? Манаспы? Манастын атын коюп беребиз деп туруп коюп берет экен. Булар баягы биздин өзүбүздүн саясаттарыбызды коебуз, саясий лидерлердин аттарын коебуз деп эле аша чаап кетпейт экен. Булар болбосо бизге окшоп бизде ашырып жүргөн го, Ленин көчөсү, Сталин көчөсү, Дзержинский көчөсү деп эле, Фрунзе көчөсү дей бербейт экен. Булар баягы ошо бисчесинен кылып Мао Цзэдун көчөсү, Дэн Сяопин көчөсү деп коюп алса болмок да бул жерге. Андай кылбаптыр. Бул жагына алганда Кытай бийлигине мындай ыраазычылык, ошол марттыгына, өтө эле баягы өзүмчүл болбогондугуна. Канчада окуйсуң? 5-те. 5-те кыргызча сүйлөй аласыңбы? Эмнелер сүйлөй аласың? Кыргызча сүйлөсөң мен кайтара алам. Орусча сүйлөсөм дагы кайтара аласыңбы? Жок. Кыргызча сүйлөсөмчү? Кыргызча сүйлөсөңүз кайтара алам. Чоңойгондо ким болоюн дейсиң? Сакчы. Сакчы болоюн дейсиңби? Бая мына жеринде полиция деген жазуусу бар кийимди кийип алып, көчөдө жүргүң келет экен да? Жакшы. Кытайча кандай билесиң? Кытайча, ханзуча. Билем. Жакшы сүйлөйсүңбү? Мектепте кандай окуйсуңар? Ханзуча окуйсуңарбы же кыргызчабы? Ханзуча. Ханзуча. Кыргызчачы? Каяктан үйрөндүң кыргызчаны? Кыргызча ата-апам үйдөнбү? Кыргызмын. Кыргызсың. Ошо үйдө кыргызча сүйлөп ошодон үйрөнүп алдың. Азамат. Кыргызчаны унутпай жүрөм, Кыргызчаны силер үйрөнсөңөр, эртең тууганыбыз ким деп келип таппай калабыз. Кыргызчаны билбей калсаңар. Макулбу? Кыргызстансызбы? Мен Кыргызстандан келдим да. Кыргызстанга чоңойгондо баргын, Макулбу? Макул. Баягы эмеге балмуздак жегенге тыйын берейинби? Балмуздак жейсиңби? Мен сага тыйын берем, балмуздак алып жейсиң. Балмуздак канча турат? Балмуздак сатып жейсиң да.
Ал мен берип атканда. Кыргызстандан келген Ыдырыс деген байкем берди деп алып жеп коесуң. Макулбу? Чоң киши болгун, а? Макул. Так, мындай туугандар. Бул Улуучат деген шаар мындай жаратылышы катаал жерде жайгашкан шаар. Анткени кыргыздар бардыгыбыз ушу жер ээлеп атканда, бир жерге жайгашып атканда, жердин эң катаалын, эң салкынын тандаган экенбиз. Тоого жакын, сууга жакын болсо болду экен эле. Анан салкын болсо, асманга жакын болсун деген биз иши кылып, ушу асманга жакын шаар экен. Ошондуктан дарак өтө жакшы өсүп кетпейт экен. Ошого карабай Кытай бийлиги мынантип ошол көрктөндүрүү иштерине аябай көп көңүл бөлүп атыптыр. Түп-түз кылып мына жака мындай дарактарды эгиптир, чынарларды эгиптир, мунусу дагы көктөбөй, көктөбөсөмбү деп отурат. Муну ушул чоңоюп эле калган маалында алып келип отургузган окшойт. Анан мынау тарабында кадимки биз азыр анча жактыра бербей кыйып аткан бакатерек менен тал, мажрумтал үчөөнү аябай эгеткен. Бул жакта негизинен үстөмдүк кылган дарактар булар чынар терек экен, мажрумтал экен, анан бакатерек экен, анан тал экен. Мажрумтал менен тал. Ошону ушунча менмин деген ушу дүйнөнү дүркүрөтүп турган Кытай ушул көчөттөрдү, ушул дарактарды таанып, ошолорду кадыресе эле жакшы экен деп эгип атат. Ушу биз эле чанып атабыз. Биз Кыргызстан эле чанабыз ушуну. Анан кийин жанагы чойтуп мондай эмени эгебиз, жанагы туян эгип коебуз, арчаны. Же анын батыраак бийигирээк өсүп кетпейт, же жалчытып көлөкө бербейт, же батыраак көктөп кетпейт. Ушундай бир сараң даракты ошону тизип алып отурабыз. Ошонун көзүн карап, деп бутап. Же болбосо бир кызыктай бир дагы бир дарагыбыз бар. Аны алып келебиз да чупа-чупсай кылып, башын тоголок кылып бутап коебуз. Андан башка эч нерсебиз жок. Ошон үчүн айланайын өзүбүздүн эле бар, баягы ата бабабыздан калган эле ушул мына бакатеректи, талды, мажрумталды, чынарды эге береличи туугандар, сурандычы ушу Кытайлардан ашып кетелек болсо керек. Улуучатка келгенден кийин эми Улуучаттын музейин көрбөсөк болбойт. Ошол Улуучаттын музейине келдик. Бирок Улуучаттын музей деп аталбайт экен, ажайыпкана деп аталат экен. Ошол ажайыпканасына келдик. Ажайыпканасынын ажайыптыгын азыр эми көрсөтөбүз буйруса. Киргенде өзү негизи мен башынан ушул Кытай ажайыпканаларынын, Кытай музейлеринин концепциясын айтып берейин. Бул мындай концепция болот. Булар бардык нерсени до и после, жанагы башында кандай эле, азыр кандай. Мурда кандай болгон, азыр кандай болуп калды. Ушундай логика менен музейлерди курушат. Анан музейлерге жанагы буюм тайымды койгондо дагы мына ушундай нерсе менен коет. Мисалы, азыр көргөзүп берейин. Бардык жерде мисалга жанагы мурда начар жашаганбыз, кийин жакшы жашап калдык. Мурда Компартия келгенге чейин өтө ушундай бир аянычтуу кейипте болчубуз. Азыр Компартия келгенден кийин жыргап калдык. Анан Компартия мурда биздин көпүрөлөрүбүз, жолдорубуз мындай начар болчу, Компартия келгенден кийин мындай жолдор салынды деп көрсөтөт. Мына ошондой музей. Булар ар бир шаарга, ар бир районго, ар бир чоң шаарларга чоң ушундай музейлерди көргөзүп, анан элдин мээсине партия ушундай мурда кандай болгонсуң, азыр кандай болуп калдың, көрүп атасыңбы? Сен атаң мынантип эле атчан эшекчен жүдөп эле жүрчү эле, азыр көрдүңбү машинада жүрүп калдың деп ошолордун сүрөттөрүнөн бери коюп чыгатындай. Мурда атчан сүрөт, анан азыркы машиначан сүрөт. Мурда бир калдыраган көпүрө, азыр жаркыраган көпүрө. Мурда баягы жер там жанагындай көбөлөктөн салынган. Азыр кирпичтен салынган үй, кыштан салынган. Анан мурда бир жыртылган китеп окусаң, азыр жакшынакай китеп окуп калдың, компьютерде окуп калдың деген сыяктуу нерсени мындай буюмдар менен, сүрөттөр менен мурункуну, азыркыны кошуп анан көргөзүшөт. Мындай алганда кыргызга түшүнүктүү болуш үчүн айтайын, до и после кылып беришет. Азыр кеттик, азыр көргөзүп берем ошону. Улуучаттын музейинде мындай чүкөдөн жасалган карта бар экен. Бул Улуучаттын ушул оодандын картасы экен. Картада ушул ар бир айылдын өзүнүн аймактарынын мына чек аралары ушинтип көргөзүлүптүр. Мисалы мына бир айыл экен, бул бир айыл, бул бир айыл, бул бир айыл. Анан арасында мына айылдардын өзү жайгашкан жерлер экен. Мисалы бул айылдын өзүнүн эл турган жери ушул экен, мына жактары ошонун жери экен. Бул бир айыл экен, анын жери мына экен. Ушунун баардыгын чүкөдөн жасап чыгышыптыр, токуп. Кытай бийликтери ошол музейде
элдин турмушун көргөзгөндө айрыкча ушу көзгө сайып мээге ушул ачып туруп эле киргизип кое тургандай кылып музей курушат. Мына караңыздар. Мурда мисалы кыргыздардын азыр Улуу Чаттагы музей. Мурда кыргыздардын көпүрөсү мындай болгон, Улуу Чаттагы көпүрө азыр мындай. Мурда кыргыздар мынтип жүргөн, атты минип алып. Азыр мындай жолдо жүрүшөт. Мурда кыргыздардын жашоосу мындай болгон, азыр эми мынтип жүрүшөт. Мурда мындай сыры көчкөн парталарда отуруп окуса, азыр мындай жерде окуйт дегендей кылып көргөзүп коюшат. Мисалы мындай дагы карасаңыздар, мына мурдагы өндүрүш, азыркы цехтер, мурда мисалы мына экологиялык жактан туура келбеген жөнөкөй мунаралар боло турган болсо, азыркы өндүрүш. Мына мурдагы курулуштар боло турган болсо, азыркы курулуштун масштабы мындай дегендей. Мурдагы эмелер эски көне завод фабрикалар мындай болсо, азыркылар мындай деп ушунун бардыгын ушинтип баягы мурдагы менен азыркыны салыштырып көргөзүү жагынан Кытай чемпион. Так, мынтип кыргыздын буюм тайымдарынан бери коюптур. Анан кыргыздын мына улуттук кийимдерин, мына чоңураак аялдардын, анан жаш аялдын, жаш жигиттин, кылмурут, анан аксакалдардын кийимдерин бүт ушинтип коюп чыгыптыр. Анан эми мына жагында болсо кыргыздын баягы музыкалык аспаптарынын өзүнчө бөлүгү бар экен. Анан бул жакта мисалы комуз, кыяк, кош комуз, анан мондой чакан кичинекей комуз, кыскасы бардыгынык бар экен. Анан мына жерге эң жакшысы музыкалаштырып коюптур. Мисалы муну бассаңыз, мынанда бассаңыз, мынанда кыяктын эмеси чыгат экен, мында мына чорурлордун үнү чыгат экен. Такандын үнү чыгат экен. Мына кыяк болсо керек. Мына баягы ооз комуз. Кыскасы булардын бардыгын ушинтип баягы музыкалаштырып коюп коет экен. Мына эмне бул? Комузбу? Комуз кандай чыгат? Мунаны бассаң комуздун үнүн чыгарып берет экен. Бул эмне? Кыяк. Кыяк кандай ойнолот? Мындай ойнолот. Бардыгынын үнү, музыкасы бардыгы коюлуптур. Азыркы технология менен мурунгуну аябай айкалыштырыштыр. Так, бул жакта кызыктуу дагы эмне бар сиздерге көрсөтө турган? Мына жакта кыргыздын баягы мүйүздөн жасалган жаалары, улак тартыш, дагы эмне? Мына жарыш. Кыз кулмай бар эле. Мына кыз кулмай, мына биздин ээлер, мына кыргыздын. Билесиңерби, азыр ушундай ээлерди чанда эле көрүп калдык. Азыр бир орус ээр деп коет, ошону көбүрөөк колдонуп калышты. Биздин илгерки ээлерибиз мондой талдан чабылып, тери капталып, анан мынтип мыкталып чыкчу эле. Ушулар бардыгы ушу жерде музейде турат. Так, мынанда жанагы аттын эмелери жүгөн экен. Мына ол эми бул баягы орустун эмеси болсо керек, бул кийиз өтүгү. Бул биздики деле эмес, муну эмне кошуп койгонсуңар билбейм. Так, мынанда баягы биздин эме чанач. Азыркы баклажка. Тери баклажка. Так, мынаны болсо чүкөдөн курап чыгышыптыр. Мына карагыла. Бугуну баягы койдун, эчкинин чүкөсүнөн теп-тегиз кылып курап чыгыптыр, карагыла. Рас эмгек кылышыптыр. Музейчилер ушудан идея алсаңыздар болчу да экен. Ойбой, мына жагы ажайып экен, мына караңыздар. Мына караңыздар. Бул дагы Манастын 40 чоросу го дейм. Манастын 40 чоросун музейдин ичине да коюштур. Ар бир атты, курал жарагын, баягы атынын токулушу ар кимиси ар түрдүү экен мисалы. Мына карагыла. Манастын өзүнүн атын дагы, өзүн дагы башкалардан мындай олбурлуу чоң кылып анан жасап чыгышыптыр. Мунун кимиси ким экенин мен азыр сүрөттөп бере албайм эми тилекке каршы. Бардыгы эле жулкунган, бардыгы эле талпынган, алкынган аттар. Мына ол Жусуп Мамай, Манасты жазган киши Кытайдагы Кытай кыргыздарынын арасындагы баягы эң чоң манасчы ушул киши. Манастын дагы бир вариантын, жазма вариантын мына ушул киши жазган. Аны ушул Кытайда отуруп ушул киши жазган. Ал киши өтүп кетти. Мына 2014 өткөн экен да. Мына Манас бардыгы эле. Так. Мына Компартиянын ушул биздин кыргыздардын маселесине арналган съездери окшойт.
Мынау кыргыздарды кабыл алган, мынау Си Цзиньпиндин кыргыздарды, манасчыларды кабыл алгандагысы. Кыскасы ушундай. Мынау жакта Манас майрамы го дейм. Турабы? Так. Бул жерде эми жанагы бир нерсеге масштаб берүү жагынан Кытайга анча улут жетпейт. Булар мисалы комуз ырдатам дей турган болсо, 3000 комузчуну, 10.000 комузчуну чакыртып туруп, бардыгын топтоп туруп ырдатып кое берет. Манас айттырам десе, 10.000 адамды чакыртып туруп, 10.000 адамга манас айттырып кое берет. Мына, ошондой иш-чарадан сүрөт.